Бүгін бізде Карл Маркс. Карл Маркс дегенде өзгөчө киши. Эмнеси менен өзгөчө? Себеби дегени бул киши башка философтордон айырмаланып, биздин жашообузду таасир эте алган киши да. Бул кишинин идеяларынан илхам алгандар мамлекеттерди курган. Анан дүйнөдө өтө көп өлкөдөгү элдердин жашоосун таасирлеген. Мына ошонусу менен башкалардан айырмаланып өзгөчөлөнүп турат. Анан бул киши жөнүндө баштарда мындай сөздөрдү айткым келет да. Түркияда мен бир агайым бар эле. Өзү марксист, солчу, социолог, профессор, социология профессору. Ал мынтип айтат эле да. Карл Марксты сөз кыларда, ошол боюнча лекция болурду. Мынтип айтат эле да. Марксизм жөнүндө билген бардык нерселерин унутуп, эшиктин сыртына таштап анан келгиле. Дейт эле. Эмне үчүн? Себеби деген ошол биздин жашообузду таасирлеп, бунун идеясынан илхам алган мамлекеттерде жашап калганыбыз үчүн, көрүп калганыбыз үчүн башка эч бир философ жөнүндө кишилер мен бир нерселерди айта алам дебейт да. А бирок Маркстын идеялары боюнча бир нерселерди айта алам деп ойлойт да. Билсе дагы, билбесе дагы. Билсе дагы, билбесе дагы бир нерселерди айта алам деп ойлойт. Ошол айта алам деген нерселерди унутуп анан келгиле дейт эле да. Бул бир. Анан бул кишинин эми фигурасын канчалык деңгээлде маанилүү ошону түшүндүрөлү. Бул киши кайра эле жана ошо Түркиядагы агайдын сөзүн айтайын. Мындай дейт да. Социология негизи бул киши социология илиминдеги, ошого социология илиминен туура келет да, Марксчы. Анан социология илиминин 4 гиганты бар деп атайбыз да. Биринчи Карл Маркс, экинчи Макс Вебер, 3 Эмиль Дюркгейм, анан 4-чү Зиммель. Ушу 4 3 немис, 1 француз. Элдин баары кабыл алат да буну. Номер 1 социолог деп Маркстычы. Кээ бир кишилер Макс Веберди биринчиге коет, Марксты экинчиге коет. Бирок ал киши мындай дейт эле да. Социологиядагы сүйлөшүлүп жаткан, талкууланып жаткан, жазылып жаткан нерселердин баарынын 95% бул Карл Маркс. Анан калган 5% Карл Маркс жөнүндө ушак айымдар. Ушундай тамашакай киши болчу, сабактар абдан кызык. Ошол ушинтип айтат эле да. Өзү марксист болгон үчүн ушинтип аткандыр. Марксист эместер, антип айтпастыр балким. Бирок айтайын дегеним, ушул да фигурасы өтө чоң. Биз буга чейин сөз кылган ойчулдардан ойлоп көрсөңчү, ошо Маркстын деңгээлинде ким бар десең, ойго эки эле киши келиши мүмкүн да. Ушуга чейинкилерден ойлорунун тууралыгы, туура эместиги, башкалыгы эмес. Мен бул жерде таанымалдуулугу, таасири жагынан айтып атам да. Сократ биринчи, анан Иммануил Кант. Ушул экөөнү Маркстын даражасындагыдай алып караса болот, анан калгандары жетпей калат да. Маркс өтө чоң. Анан эми биз алгач Марксты түшүнүү үчүн анын жашаган доорун түшүнүш абдан маанилүү. Ошону алгач ошодон баштасак, кайсы доордо жашады, анан идеяларына ошол доору таасир этти да, ошонун биринчи доорун түшүнүшүбүз керек болот да, туурабы ушундан. Албетте, Маркс кайсыл доордон чыкты? Маркс Пруссия деген мамлекет бар болчу, азыркы кезде жок. Азыркы Германиянын чыгыш борбордук бөлүгүн кучагына камтыган мамлекет болчу. Ошол мамлекеттен Рейн деген жерде туулду 1818-жылы, башкача айтканда 19-жылдын башында. Рейн башка, ал кезде Германия деген бирдиктүү мамлекет жок болчу. Германиянын жана Пруссиянын кучагында бир канча өзүнчө ээликтер, королдуктар бар болчу, князьдыктар бири-бирине баш ийбеген эркин. Маркс туулган Рейн аймагы бул француздардын таасиринде калган бир аймак болчу. Ошон үчүн Маркс жаш кезинен эле француз ойчулдарынын пикирлери менен тааныш болчу. Германиянын же Пруссиянын башка аймактарынан салыштырмалуу буларда эркиндик тууралуу ойлор кеңири болчу коомдо. Француз ойчулдарынын
пикирлер кеңири жайылган болчу. Башкача айтканда, француз ойчулдар менен жакындан тааныш инсандардын бири болгон Маркс. Бул туулгандоору кандай болчу? Өндүрүштүк төңкөрүш аябагында күч алып турган мезгил болчу. Өндүрүштүк төңкөрүштү эмнени айтабыз? 18-кылымдын экинчи жарымынан баштап 19-кылым бою Европанын чоң шаарларында, Европанын өлкөлөрүндө өндүрүшкө болгон басым же болбосо таасир абдан чоңоюп, Европанын шаарларында завод, фабрикалар курулуп, ал жерде ар кандай нерселер өндүрүлүп чыгарыла баштаган. Натыйжада мурунку буга чейинки кол менен жасаган же станокто жасаган иштердин баардыгы эскирип, эми завод, фабрикага массалык түрдө өтө баштаган мезгил болчу. Өндүрүштүк революциянын же өндүрүштүк төңкөрүштүн келип чыгышына эмне себепкер болду? Эми ар кандай ойлорду айтып жүрүшөт. Негизинен бул колониялык саясат. Европанын чоң өлкөлөрү, Испания, ал кезде Испания мамлекети, Португалия, булар өздөрүнүн да чөгүш этабына жетип калган болчу. Мурункудай күчтүү мамлекеттер же империялар статусунда эмес болчу. Биринчи планга Нидерланд өлкөсү, анан Улуу Британия өлкөсү биринчи планга чыга алышкан болчу. Эмне кылышат? Басып алган жерлеринен аягында чийки заттардын баардыгын метрополияга ташуу башталган. Ташыгандан кийин аларды эмне кылыш керек? Өндүрүп, кайра колонияларга алып барып, аларды кымбатка сатуу же болбосо өзүңдүн ичиңдеги, өзүңдүн мамлекетиңдеги элге сатуу аягында күч алып турган мезгил болчу. Анан бирок бул нерселерди өндүрүү үчүн эмне кылыш керек? Мурункудай феодализм жок. Кул өлөөчүлүк жок. Испаниянын империясында бир аз болгон, жергиликтүү элдерди түштүк Америкада иштеткенге, кул ордуна көргөнгө аракет кылышты. Бирок негизинен басымдуу бөлүк мурункудай кулчулук кеңири тараган көрүнүш болбой калган. Анан эмнеге өтө башташты? Элди жумушка жалдап иштетүү, анан ошол аркылуу өндүрүү формасына булар жетише алышты. Бирөөнү жалдагандан кийин сөзсүз түрдө конфликт чыгат. Кулдан айырмаланып, себеби кулдун эч кандай укугу жок, ал кожоюндун жеке менчиги. Кааласа өлтүрөт, кааласа сатат. А сен жалдаган кишиңди өлтүрө албайсың, сата албайсың, ага өзүң каалагандай мамиле идеалдуу түрдө жасай албайсың. Бирок ошол эле маалда сен аны кулдан кем эмес кылып эле эзип иштеткиң келет. Андан көп нерсе пайда алгың келет да. Натыйжада Европада көптөгөн завод, фабрикалар курулду. Ал жерге жумушчу күчкө болгон талап абдан жогору. Анан Европанын чет жакаларынан чоң шаарларга агылып келе башташты. Завод, фабрикада иштеш үчүн элдер. Биринчи этабында окуганды, жазганды билбеген элдер келишти. Европанын чоң шаарларынын жака белдеринде булар отурукташты. Аябагандай оор шартта жашашчу. Антисанитария, тазалык жок. Шарт жок, үйлөрүндө суук. Бирок эптеп алар көнүп кетишти. Анан экинчи этабына келишти. Экинчи этабында эми завод, фабрикада иштеп калган, бир аз каттанып калган, окуган, машинаны иштеткенди билген мындай адамдар биринчи этаптагы адамдарга караганда бир аз жогорураак турат, өздөрүнүн оюн айта алышат, талаптарды кое алышат. Анан ушундай мезгилде чоң буржуазия деп коет го, эми ошол негизги мүлктү колуна топтоп алган шаардыктар менен анан жака белден келип ошол колунда байлыкты топтоп алган завод, фабриканын ээси болгон, кожоюндары болгондорго жалданып иштеген жалданма жумушчулардын же болбосо пролетариаттардын ортосунда конфликттин чыкпай коюшу мүмкүн эмес болчу. Эмнеден улам келип чыгып атат? 16 саат жумуш күнү Европада. Бир эле эркектер эмес, аялдар, ал тургай жаш балдар дагы 16 саат иштеп атат. Эч кандай сага жашоодон мындай бир кепилдик жок. Мисалы үчүн жумуш кылып атып, машинанын бир кылычы колуңду кесип кетти дейли, жулуп кетти. Ал ошол доордо жашаган адам үчүн бул түздөн түз өлүм дегенди билдирген. Себеби сен мындай конвейерге келген сыяктуу эле жумушчусуң. Сени жумуштан айдайт. Сенин ордуңа 10 адам жумушка кире албай күтүп турган болот. Аларды дароо жалдап алат. Сен
көчөдө каласың, анан түздөн түз эле барып өлөсүң дегенди билдирет да. Ал мезгилде бир нерсе, бир кубулуш, бир феномен жаңы башталып атканда, башында дайыма ошондой неме болот да, башаламандык болот. Сен нормага эч нерсе салына элек болот. Ал мезгилде ушул жумуш процессин өзү нормага салына элек да. Албетте. Жумуш процесси деген жок. Ал кийин пайда болот да. Ушул 8 сааттык деген жумушчу убактысы дегендин кабыл алынышында марксисттердин салымы чоң. Түздөн түз. Аялдар кандай иштеш керек, жаш балдар иштебеши керек деген нерселер. Жана сен айттың, колум кесип кетсе деген ушу социалдык камсыздандыруу деген нерселер эч нерсе жок да, ушунун баары жок. Анан башта ушундай башаламандык болот да. Медициналык камсыздандыруу жок. Мисалы үчүн сен жумушта ооруп калсаң деле, сенин температураң 40-ка чыкса деле, ал иш берүү үчүн сага ал менен баш оорубаш керек. Кетсең кете бер, башка жумушчу таап алам деген нерсе бар да. Башкача айтканда, жумушчулар бир караганда эркиндикке жетишкендей, укуктарың бирдей деген менен сен кайра эле ошого жалданып иштеп, өлбөстүн күнүн көрүү деп коет го кыргыз тилинде. Ошо өлбөстүн күнүн көрүп атышат. Ал эми жумушчулар аягын 16 саат иштеп аткандан ашыкча же болбосо көптөгөн нерсе өндүрүлөт да. Андан буржуазия же болбосо ошол кожоюндар укмушуда чирип байып атышат. Булар канчалык көп иштеген сайын алардын байлыгы арта берет. Натыйжада конфликттин чыкпай коюшу себеп болгон. Анан Карл Маркс деген ушул доордон жаралып атат да. Жыйынтыгында мындай доордо бир Карл Маркс чыкпаса болбойт экен да. Чыкпаса болбойт эле, чыкпай калышы дагы мүмкүн эмес. Калбашы дагы мүмкүн эмес болчу ачыкчасы. Анан ушундай доордо Карл Маркс аттуу инсан өзү еврей жөөт бир клерктин үйүндө жарык дүйнөгө келип атат. Бирок кийин христиан динине өтүп кетишкен ата-энелери. Бул жаш кезинен баштап эле бул немис философторунун таасирине, айрыкча Гегель, анан Фейербахтын таасиринде абдан калып атат. Журналист болуп дагы иштеген Рейн гезитинде. Анан мындай корреспондент болуп, революциялык иштерге дагы активдүү катышкан киши болчу. Анан анын жазган кээ бир курч макалаларынын айынан ал өзүнүн өлкөсүнөн 2 жолу тышка чыгарылат. Биринчисинде бул Парижге куулган. Ал жактан Энгельс, төбөлүк жан досу, кан досу деп коебузбу, ошол менен таанышып, Улуу Британиядагы экономикалык теориялар боюнча, анан Улуу Британиядагы өндүрүштүк абал боюнча дагы жакындан таанып биле алган. Анан 1848-жылы Европада революциялык окуялар болот. Германиянын ичинде деле жанагы бири-бири менен бөлүнүп жашашкан көптөгөн королдуктар, княжестволор эми бирдиктүү Германия мамлекетин түзөбүз деген бир кыймылдар болот. Бул кыймылдарга Маркс келип аралашкан. Келип аралашкандан кийин аны бул революциялык кыймыл ийгиликсиз болгондуктан эми муну биротоло өлкөсүнүн 2 жолу да кууп чыгат. Бул Улуу Британияга барып, ошол өзүнүн досунун жанында анын жардамы менен Улуу Британияда жашаганга мажбур болуп калат. Энгельс ким болчу? Бул деле 19-кылымдагы эң улуу ойчулдардын бири. Бирок тилекке каршы Маркс менен дос болгондугу буга атак-таңкта калып келди. Ошол эле маалда Маркстын көлөкөсүндө калып кеткенге дагы өзү ошону моюнга алчу да, өзүнүн Маркстын уулдугун кабыл алчу да. Экинчи орунда болгого ыраазы. Бирок мен ушул жерден азыр сөз жүзүндө эле болот. Маданий марксизм деген нерсенин негизи түптөөсү Энгельс деп жүрүшөт көптөгөн философ тарыхчылары. Негизи Маркска тиешеси жок, бирок марксизм деген ат Энгельстин ойлоп тапкан нерселердин баарын деле өзүнүн кучагына камтып кетти деген. Эми бирок сен айткан туура, Энгельстин ишмердүүлүгүнө, чыгармачылыгына сөзсүз түрдө Маркс таасир эткен. Ошо Маркстын арты менен ал дагы бул философиялык агымга өзү кирип атпайбы? Маркс болбосо кире беле, кирбей беле, ал дагы өзүнчө суроо. Энгельстин колуна барып жашап атат. Энгельс деген ким болчу? Бул өзү ушул Маркс өзү жаман көргөн, жек көргөн капиталист болчу. Манчестерде чоң фабриканын кожоюну дагы болчу. Анан досуна, мен да ушул Түркияда бир агайым айтат болчу. Маркс менен Энгельстин жазышкан кат жазышкандарын окусаң, менин акчам түгөндө акча сал деген эле жазышкандар болот деп. Эми андай болбосо керек. Болбосо керек, эми көп эмес. Көп эмес. Маркс ошо досу Энгельстин
жардамы менен Лондондо жашап калат. Бирок өтө жакшы жашаган эмес. Аябаганда алкоголго, ичкиликке берилген киши дейт. Аябаганда көп тамеки тарткан киши. Бош убактысын баарын эле китепканада отуруп, анан өзүнүн көп томдогон эмгектерин жараткан. 30 том дейт. Бизде 10 беттик макаланы жаза албай жүрөбүз, биздин өзүн окумуштууларыбыз көрүп атпайбызбы? 30 томду жазып атат. 30-тан көп. Ушу Британияда чыккан менде бар эле. Энгельс менен Маркстын чыгармаларынын жыйындысы. Ар бири 700-800-900 беттен да чоң китеп болгондо бир 55 том эле да. Бул ал жерде бири-бирине жазган, башкаларга жазган каттары бирге. Бирге. Каттарында алар ошону жазат да. Эмгектери. Идеяларын сүйлөшөт да каттарында. Ошолор бирге 55 том бар эле да. Ошол аягында көп томдогон эмгектерди жараткан. Бирок начар жашаганын, тамак аш, туура эмес жашоо образын айынан Маркс 1888-жылы оорудан 83-жылы кечиресиң. 83-жылы оорудан көз жумуп атат. Анан ал өлгөндө, көмгөндө тажиясына 11 гана киши келген. Анын ичинде эң жакын досу Энгельс да бар болчу. Ошол тажиясында туруп Энгельстин сүйлөгөн бир сөзү бар. Бул Марксты дүйнө жүзү эч качан унутпайт деп сүйлөйт да. Анан ошол маалда эми жакын досунун мындай жакшы тилек менен айтып койду деген нерседей кабыл алынса, кийинки тарыхый анан саясий окуялар Энгельстин өзү бул мындай олуялык көрөгөчтүк катары дагы бааласа болот. Маркстын атын, ысымын дүйнө менчи эч качан унутпаса керек деп ойлойм. Азыркы заманда деле унутула элек. Ал тургай айтып жүрүшөт. Библиядан кийинки эле эң көп ссылка берилген, шилтеме берилген чыгармалардын бири. Куран менен Библиядан кийинки эң көп шилтеме берилген китептердин, эмгектердин, авторлордун бири. Эгер диний жагын алып коюп туруп эң көп шилтеме берилген десең, Маркс биринчи, экинчи Кант, үчүнчү ким деп ойлойсуң? Владимир Ильич Ленин экен. Советтер толтурду да. Советтер аябагандай индекс киршасын Лениндикин ашырып жиберишти. Советтер анда Маркстыкын деле толтурду да. Маркстыкын дагы толтурду. Китебинде кылды дегенде деле. Мында кыскача айтканда, Маркс ушундай бир өткөл мезгил деп коебузбу, же болбосо доорлордун тогушкон мезгилинде пайда болуп атат. Мындай кишинин чыкпай коюшу дагы мүмкүн эмес болчу. Себеби ушунчалык көптөгөн саясий окуялар, жаңы мамлекеттер түзүлүп атат. Германия мамлекети түзүлдү, Италия мамлекети түзүлдү, колониялык жана метрополиялык мамилелер аягында курч мамилеге айланып атат. Урбанизация, шаарлашуу, шаарлардын аймагынын кеңейиши, шаарларга айылдардан, аймактардан элдердин агылып келиши, ар кандай даражадагы билим деңгээли жагынан, маданий деңгээл жагынан дагы шаарларга агылып келиши, шаарларда курулган завод-фабрикаларда иштеши жана ошол завод-фабрикаларда бир идеянын пайда болушу бул конфликтке алып келген. Анан бул конфликт Маркстын философиясынын жаралышына мындай пайдабал болуп берген да. Ал доор эми негизи 19-нчы ортосунда ошол доорлор тогушкон мезгилде бир эле Маркс эмес, негизи эле социология илиминин ошо пайда болгон доор ошол доорго туура келет да. Сен Огюст Конту алып карасаң деле, Макс Веберди, Марксты алып карасаң деле, баары бул илимди, социология илимин кайсы ошо кубулуштар жөнүндө жазып атышат, баары эле ошо айыл жери келсе агрардык коомдон индустриалдык коомго өтүп аткандагы ушу тогушууну жазышат да. Баары элечи Макс Вебердеги бул неме рационалдашуу, гемейншафт, кеселшафт деген немесе терминдер, ушулардын баары ушул доордогу өзгөрүүлөрдөн улам анан ошол илимдин өзү деле ошол убакта мындай пайдабалы түзүлүп атат да. Анан эми азыр Марксты түшүнүү үчүн алгач Гегелден баштабаса болбойт. Гегелден өтө катуу таасирленген, көптөгөн терминологиясы Гегелден келет. Гегел деген ким? Бул немис идеализминин Канттан башталган немис идеализминин акыркы өкүлү. Кант, Фихте, Шеллинг, анан Гегел. Гегел ошо өткөн сабакта да айттык, түшүнүлүшү эң татаал болгон философтордун бирөөсү. Гегел. Анан Гегелде биз эмнелерди билебиз? Гегелде эң эле алгач анын Гегелдин Кудайы деп аталган
абсолют билебиз. Абсолют дейбиз, акыл дейбиз, же болбосо рух дейбиз, гайст немисче. Мына ошол нерсе анын философиясынын өзөгүндө турат Гегельде. Ал Гегель мындай кылат. Ал абсолют негизи идея, Гегель идеалист. Аны Маркс эмне кылды? Тескери бурап туруп идеализмде материализм марксизмде колдонду да Гегельдикинчи. Бул идея болот. Ал идея өзүнүн материалдык дүйнөдө өзүн өзү бул жерде бар кылат дагы, өзүн өзү өнүктүрүп отуруп, бул тарых, бул адамзат аркылуу ошол дух өзүн өнүктүрүп отуруп, аягында материядан кийин кайра идеяга барат да. То есть идея материал аркылуу кайра идеяга барат. Бул неме ошо абсолют бул жерде Гегельдики Аристотельдин кудайына мындай окшотурса болот да. Аристотельдин кудайы өзү жөнүндө ойлонгон ой. Да, Гегельде да ошол сыяктуу. Гегель өзүн өзү ишке ашырган ойда, өзүн өзү кантип ишке ашырып атат? Абсолют бар. Ошо адамзат аркылуу, тарых аркылуу өзүн өнүктүрүп отуруп, анан кайра өзүнө өзү барат да. Башкача айтканда тарых бул кокустук эмес, мындай бир схемасы бар, өзүнүн эрежеси менен жүргөн. Гегельде абсолют бул жашоодо өзүнө өзү чоочундашкан абалда болот. Бир маанилүү терминология. Көп терминологияны Гегельден алып атат, Марксда чоочундашуу деген чоочундашкан амалда болот. Кандай? Өзүнөн өзү эмессиң да, сен башкасың, сен өзүң чоочунсуң деген нерсе. Өзүн толугу менен тааныганда абсолют ошондо өзү болот. Бирок ага чейин өзүнө чоочундашкан амалда болот да. Ошон үчүн Гегельде тарыхый процессте бардык тарыхый тарыхтын ар бир тепкичи керек нерсе, анан туура нерсе. Кандайча? Мындайча, ошол туура жолдо кетип бараткан жолдо ошол туурага аз да болсо жакындоо деген нерсе Гегельдечи, аз да болсо жакындоо. Ошон үчүн Гегельде сен айткандай тарых бул кокустуктардан турбайт да. Тарых бул белгилүү бир жол, белгилүү бир процесс. Анан ушул нерсени, ушул Гегельдин метафизикасын Маркс алып атат дагы, баш жагын аяк жагын кесип атат. Баш жагындагы идеяны, аяк жагындагы идеяны кесип атат дагы. Идея акыры идеяга барбайт, материя акыры кайра материяга барат да. Маркс да ошондой. Анан Гегельдин диалектика ыкмасын колдонот бул жерде. Гегель негизи эле тарыхый ой жүгүртүүнү баштаган киши. Тарыхый ой жүгүртүүнү баштаган киши. Гегельге чейинкилер мындай. Адамзатты, дүйнөнү табигый бир терминдер менен, эч эскирбеген терминдер менен чечмелегенге аракет кылышат да. Гегельде адам бул тарыхый жаратык. Ар бир тарыхтын адамды түшүнүш үчүн эмне кылыш керек? Доогурду түшүнүш керек да. Ошол Гегельде мындай абсолюттук өзгөрбөгөн чын неме идеялар жок да. Коом доорго карап өзгөрөт. Ушул нерсени Гегель алып келип атат. Анан эмне дедик? Маркс аны алып туруп, ошол Гегельдин диалектикасын алып колдонуп атат. Диалектика деген эмне? Бул эми Гегельдин философиясы, ал кыймылдын философиясы да. Ал жерде ал 3 мыйзамга башайт. Биринчиси, тарых бул тынбаган карама-каршылыктардын болушу, тынбаган карама-каршылыктардын күрөшү. Экинчиси, сандык өзгөрүү, акыр аягы сапат, сандык көрсөткүч акыр аягы сапаттык өзгөрүүгө алып келет. Коомдор тогошот, башка доорлорго өтөт, ошол сапаттык өзгөрүүгө алып келет. Анан үчүнчүсү болсо неме деп атаса болот, эми ал жерде мындай 3 этаптан жүрөт да өзгөрүүчү. Четке кагууну четке кагуу деп айтабыз. Мисал менен берели. Бир дарактан урук чыгат. Урук бул дарак эмес. Бир жолу четке кактык. Урук өскөндө эмнеге айланат? Даракка айланат. Дарак бул урук эмес. Эки жолу четке кактык да. Ошондо эмне болот экен? Дарак бул адам менен салыштыра турган болсоң, сен атаң менен тынбаган бир карама-каршылык процессинде болосуң да. Каршы чыгуу, сен атаң менен жашадың да. Фрейдти деле ала турган болсоң, атаңа каршы чыгасың, ата-энеңе каршы чыгасың дегендей. Бирок өзүңө союздашты чоң атаңды табасың да, ушул сыяктуу. Кийинирээк балаң сага каршы чыгат. Ушул сыяктуу жүрөт да. Анан ошол үчүн тарых бул Гегельде
тезис анан антитезистин экөөнүн карама каршылыгынын ортосунда жаралган нерсе чыгат дагы. Синтез өзү кайра тезиске айланып кетет. Ошондой тынбаган бир процесс акыр аягында абсолютка жетиш керек. Абсолютка жеткенде өзүн толугу менен тааныган болот да абсолют. Ошондо могул нерсе могу тарыхтын ар бир тепкичи маанилүү деген нерсе Маркста дагы бар. Маркс ошол Гегельдин диалектикасын алып атат дагы, материализмди кошуп атат дагы, тарыхый материализм кылып атат, диалектикалык материализм кылып атат. Гегельдин теориялык эле бир ыкмасын алып туруп аны дүйнөгө салып атат да, бул материалдык дүйнөгө. Шаблонго салып коюп атат да. Бир калыпка коюп эле жасап атат да. Бул дүйнөнү ошол диалектикалык бир процесс катары элестетет. Маркста эмнекен бул карама каршылыктар Гегельдеги тезис антитезис эмне болуп кетип атат Маркста? Бул карама каршы класстардын кагылышуусу болуп атат. Маркста эмне? Тарых бул класстардын кагылышуусунун тарыхы. Маркстын тарых философиясы дүйнөдөгү эң белгилүү тарых философиялар бул Гегель менен Маркстыкы да. Маркстын тарых философиясында биз аны этаптары менен билебиз. Советтер убагынан бери менимче азыр деле ошентип окутуп жүрөбүз. Азыр деле окутуп атса керек балким. Ошентип окутуп атышат. 4 коомдук формация. Азыркыга чейин биз көргөн 4 коомдук формация бар. Эң биринчиси бул алгачкы опционалдык коом. Коммуналдык доор да, алгачкы коммуналдык доор. Бул доор кандай доор? Негизи мүлк деген жалпы боло элек доор да, мүлк пайда орток, баары орток. Кандай? Негизи отурукташа элек адам көчмөн болот дагы, үңкүрдө жашайт. Эми доор деп 30 миң, 20 миң жылдарды айтсаң болот. Ошол доордо жашайт дагы. Негизи эле бул доордо мүлк чогулта турган доор эмес да, мүлк жок доор. Себеби аны чогулта тургандай абалга келе элексиң. Акылга жок. Мал кармай элексиң. Мал чарбачылык, отурукташ мал чарбачылык кармай элексиң. Эгин дыйканчылык кыла элексиң, отурукташа элексиң. Анан сен чогулткан алмаң же башка нерсеңди азыр жебесең эртең бузулат. Анан улоого чыгып алып келген этиң азыр жебесең эртең чирийт деген сыяктуу. Мүлк жок да бул жерде. Эми бул тарыхый процесстерди аябай жакшы түшүнүктүү кылып окуйм дегендер болсо Энгельстин үй бүлөнүн жеке пайда болушу жана мамлекеттин пайда болушу деген келип чыгышы деген китебинде 1895-жылы китеп болуш керек жаңылбасам. Ошол жерде жакшылап түшүндүргөн. Менимче ушул китеп Энгельстики азыркы кезде мындай адилетсиз түрдө четке кагылып келатат да. Бир антропологиялык китеп катары мындай неме дейсиңби? Мындай орду бар, жакшы пайдалуу китепте тарыхчы катары. Эми ойлордун, пикирлердин эволюциясы катары окуп коюш сөзсүз керек деп ойлойм ушул китепти. Советтер Союзу жок болду, Маркс менен Энгельсти унуталы деген позицияга өтпөш керек. Тарыхчылар, антропологдор, балким экономисттер окуп койсо ашыкчалык кылбайт эле деп ойлойм. Бул китептин мындай адилетсиз эле кодулап эле тепкилеп суурдун баласындай тепкилегенден пайда жок. Маркс өлдү, анан советтер кулады, идеялар бүттү деген сыяктуу ушундай элде ойлор бар дедик, ошолорду эң аягына коюп туруп жооп берген аракет кылалы, ошого окшогон ойлорго. Эмне деп атты эле ошол? Кул алгачкы опшиналык коомдон. Мен бул жерде азыр Маркс сүйлөгөндө мен корком, мындай бурулуп аркачы жакка кетип калышы мүмкүн да. Мисалы неме боюнча деле кошумчалап койгум келет да, ошол Энгельстин китеби боюнча элечи. Булар тарыхтагы эң алгачкы эзилген класс деп ошо Энгельстин ошол китебинде бар. Негизи эле марксисттер аялдарга берген укуктары менен дагы тарыхта орду бар да. Биринчилерден болуп марксисттер аялдарга укук бергендер арасында. Булар дагы ошо феминисттик кыймылдарга буларды да кошсо болот да. Бирок булар феминизмди кабыл алган эмес. Себеби ал мезгилде көбүнчө окугандар аз, сабатты жоюлгандар аз. Анын үстүнө аялдар арасында элестет, дагы азыраак. Анан сабатты жоюлган, анан мындай жогорку класс деп коелу, ал мезгилдеги терминдер бар. Ошо жогорку класстагы аялдардын кыймылы болгон да туурабы, феминизм ал мезгилде феминист тарыхчысы эмесмин. Анан ошолорду буржуа феминизми деп өздөрүнөн бөлгөн да. Алар буржуа феминизми, а биздикинде эркек аял чогуу. Булардын пролетариат, булардын проблемасы айыл эркек проблемасы эмес дейт да. Ал класстардын проблемасы. Класстардын проблемасы. Ошо чечсең аял проблемасы да чечилет дейт. Анан негизи Маркста деле көптөгөн марксисттерде, Энгельсте, Ленинин өзүндө, анан социализм жана аял деген китептин автору Август Бебель Маркс тирүү мезгилинде жазган
аялдарга арналганда китебин социализм жана аял деген китебинде өтө мындай сонун нерселер бар негизи. А жанагы китебинде Энгельс үй бүлөнүн жеке менчиктин жана мамлекеттин келип чыгышы китебинде эмне деп атат? Аял бул эң биринчи эзилген тап дейт. Класс биринчи кантип. Мына жанагы немени алалы мүлк жок дедик, э. Анан кайсы бир убакта келип туруп адам отурукташат экен да, туурабы? Неолиттик революция. Неолиттик революция мындай болуп атат да. Отурукташа электен мурун аялдын орду чоң болуп атат да. Аялдын орду чоң. Матриархат дешет го бизде азыркы кезде. Деген сыяктуу матриархаттык орду жашадык деп кээ бирлер эсептейт. Кээ бирлер кантип эсептейт? Азыркы кезде негизде мындай четке кагылып эле калды. Ошол анан үйдө аял болот дагы, ошо үйгө алып келген азык анын колунда болот дагы, орду жакшы да. Анан отурукташканда аял ошо үйдө болгон боюнча калды. Эркек талаага чыкты. Колуна ал уже мал кармай баштады да. Мал, мүлк, мына мүлк биринчи мүлк мал. Курал кармай баштады, эң негизгиси курал да кармай баштады. Ошондо ошол мүлк эркектик болуп калды дагы. Аял ага көз каранды болуп калды. Ошондо биринчи ошол эзилген тап бул аялдар деп Энгельс айтып атат. Сөздү узатпай кийинкиге өтөлү. Кийинкиси кул ээлөөчүлүк, андан кийин феодализм, анан капитализм. Ушул төртөөнүндө жашадык. Капитализмде жашап атканда бар, Маркстын да бар. Анан мындан кийинкиси, то есть Маркстын тарых философиясы негизи тарых өтмүштү жазасың да. Маркстын тарых философиясы, ошо метафизикасы келечек жөнүндө дагы да. Биз капитализмде жашап атабыз, эми коммунизмге өтөбүз деп айтып атат да. Анан кийин Маркс өткөндөн кийин ар кандай интерпретациялар бар. Негизи айтып коюш керек, марксизм деген нерсе бул тек типтүү бир көрүнүш эмес. Ушул марксизмге карата жасалган эң чоң каталардын бири ушул да. Марксизм ушул тармакта жүрбөгөндө, сырттан жүрүп сындагандардын сөз айткандардын катасы. Марксизм бул тек типтүү бир көрүнүш эмес да. Аябагандай чоң жана жазылган 55 том дегендерди айттык. Марксист болуунун өзү оңой нерсе эмес да. Алдында аябагандай чоң Маркстын өзүндө жанагындай килтейген бир китеп гана турат. Андан кийин экинчи муун марксисттер, андан кийинкилер ал жөнүндө жазгандар деп отуруп, өмүрүң жетпей турган бир адабият бар да. Марксист болуу татаал. Эмнени айтайын деп атам бул менен? Ошо бир тек типтүү бир кулуш эмес. Аябагандай көп нерсе бар ичинде, анан интерпретацияларга ачык. Марксист десе эле баары бирдей эмес да. Кээ бирлер мындай дейт, кээ бирлер бул жагын алып көрүп атат да. Ошол жагынан эмне деп аттым эле? Ушуну кайып кетмейин бар. Коммунизмге. Коммунизмге келип. Ушундай бир системасы бар Маркста. Тарыхы ушундай да. Коммунизмге алып барыш керек. Бирок ошол кээ бирлердин ошо интерпретациясында бул Маркстын эң акыркы жазгандарына таянып туруп мындай деп өкүм чыгаргандар бар. Ошол коммунизмге кеткен жол ортодогу ара жол социализм аркылуу өтүш керек деген. Коммунизмдин босогосу социализм. Ошол капитализмден коммунизмге өтө турган жолдо бир ара жолдо социализм деген бир жолдо өтүшүбүз керек, анан даяр болобуз коммунизмге деген. Большевиктер да ошондой интерпретацияларды, ошондой жашадык. Социализмде тынбай күрөштү да, анан кийин социализм утса, коммунизмге өтөбүз дегендей болуп жүрүштү да. Маркс да эми жана сен айттың ошо 1843 жылы Францияга өттү, өзүнүн өлкөсүнөн чыгып, 1844 жылы Энгельс менен таанышып атат. Анан ошо Францияда жүрүп, ага чейин дагы француз социалисттер менен таанышып атат да. Анан Ленин айтат. Маркс бул 3 нерсенин мөмөсү дейт. Маркс бул 3 нерсенин мөмөсү. Биринчи немис идеализми, биз айттык турам, Гегелден таасирленген. Ошол немис идеализминин салтынан келип аткан киши да Марксчы. Экинчиси француз социализми. Маркс социализмди ойлоп тапкан жок. Андан мурун эле болгон. Анан өзгөчө француз социалисттери Сен-Симон, Прудон деген сыяктуулар. Ошолордон социализмди алып атат да. Биз азыр ушундай доордобуз, бирок кийин бир доор келет, ушул теңчиликтин доору деген идеялар. Анан экинчиси англис саясий экономиясы. Же болсо бүгүнкү күндөгү термин менен айтканда экономикасы да, экономика илими. Ал жакта кимдер бар? Адам Смит бар. Адам Смит деген бир чоң жол баштоочу бар да. Мына ушул үчөөнүн мөмөсү Маркс. Анан эми иреттүү кетсек болот эле да. Эмнени айтсак азыр? Капитализм түшүнүгүн айталы, Маркстын. Маркстын көзүндө капитализм деген эмне? Капитализм деген бул эми жөнөкөйлөтүп айтканда ар бир доордо мындай да, эзүүчү тап бар. Маркста ушундай. Гегелдин
Кажев интерпретациясын айталы. Кажев деген бір орыс болған, Францияға кетіп көчүп кеткен да, ошол Францияда жүрүп Гегельдин интерпретацияларын лекция окуганда, ал Кажев мындай дейт. Гегель түмүнтү окуп атат да, ал Гегельде кожоюн жана кулдун тарыхын жазып атат дейт Гегель. Кожоюн жана кул. Эң башта эки адам бар. Эки адам бири-бири менен согушат. Согуш керек болот. Согушканда бирөөсү жеңилип, бирөөсү жеңет. Өлүмдөн коркпогону үчүн кожоюн жеңет. Өлүмдөн коркуп багынып берген үчүн кул утулат да. Кожоюн кул болот. Анан колунда иштейт. Бирок мындай жагдай бар. Кожоюн бир жолу утту дагы ошол боюнча калып кетет да. Мен уттум деп жүрө берет да. Кул анын астында иштеп жүрүп өнүгөт. Анан бир күнү ал кожоюн болот. Деген ушул нерсе анан Маркста бар да, бул нерсе. Маркста ошо капитализм доорунда эки китап бар экен. Биринчиси бул капиталисттер, же болбосо француз термини менен буржуа неме классы бар, буржуа классы. Анан пролетарий классы бар да. Булар кимдер? Буржуа деген пролетарийлерди иштетип, анын аркасы менен жамбаккандар да, Маркстын көз карашындачы. Завод фабрикаларда иштейт. Бул жерде эң негизги ошо терминдерди айтышты унутуп калбайлы. Ашыкча нарк деп кыргызча котордум мен. Бул терминдердин сөзсүз түрдө кыргызчасы бар. Советтерде кыргызча которулган. Совет убагында жазылган кыргызча тексттер менен окуган эмесмин. Башка тилдерде окугам. Ошон үчүн өзүм эле которуп атам. Ашыкча нарк деген англисча surplus value, же болбосо орусча прибавочная стоимость деген нерсе. Ал эмне? Заводдо сен иштеп атасың дагы. Заводдо иштеген 8 саат ичинде кандайдыр бир товар өндүрдүң. Айлык аласың ошого. Ошого айлык аласың. Ошол товардын баарын сатып туруп түшкөн акчаны ишчилерге тегиз бөлүп салсаң, анда маселе болмок эмес да. Бул жерде теги ким эле? Что делать автор ким эле? Чернышевскийдин китебиндегидей кылыпчы. Чернышевский эмне үчүн эң жакшы көрүлгөн авторлор арасында, себеби ал ушул социалисттердин кыймылынын мүчөсү болгонда, китебинде ошондой идеялар айтылганда, эгер ошентип бөлүштүрүп салсаң башка эле. Бирок ал жерде эмне кылып атат? Ошо түшкөн акчаны сен ал 8 саат иштегениңде 6 саат гана иштегениңдин акчасын берип туруп, калган 2 сааттыкын өзүнө алып атат деп атат да, буржуа. Ошол нерсе ашыкча нарк. Ал ашыкча нарк негизи ишчилердики болчу, буржуа өзүнө алып атат дагы. Ошол ишчилердин жону менен жашайт да. Ошонун жумушу менен жашайт. Анан мындай болот. Ал жерде өндүрүлгөн товар, завод фабрикада ишчи өндүргөн товар ишчинин өзүнүкү эмес болуп калат. Ушул жерде маанилүү бир нерсе бар. Ушул жерде бар ишчиники эмес. Ага чейинкилерди элестетели. Ага чейинки мына кол өнөрчүлөрдө завод фабрикалар боло элек мезгилде эмне бар? Кол өнөрчү эмне кылат? Мисалы бир кол өнөрчү ээр жасайт дейли. Ар бир жасаган ээр өзүнүкү, туурабы? Же болбосо бир темир уста дейли. Темирден бир нерселерди жасайт, курал жарак. Ар бир жасаган куралы өзүнүкү болот да. Завод фабрикада андай болбой жатат. Завод фабрикада сен иштейсиң. Сен көйнөктү тигесиң, бирок ошол көйнөктү сатып алганга акчаң жетпейт да. Ала албайсың. Же машина жасайсың, же башка нерсе жасайсың, ал сеники эмес. Керек болсо сатып алганга акчаң да жетпейт. Ушул жерде проблема көрүп атат да. Маркс эмне үчүн көрүп атат? Маркс үчүн эмгек абдан маанилүү. Эмгек абдан маанилүү. Анын экономикалык эле бир жак менен, фактор менен калбайт да Марксчы. Эмгек адамды адам кылган нерсе эмгек. Ошо эмгеги менен адам өнүгөт да. Бирок булар эмгектенип атышып дагы адам боло албай атышат деп атпайбы? То есть ошо эмгектен болгондо дагы ашыкча. Эмгек аркылуу адам өнүгөт, адам өзүн курат эмгек аркылуу. Анан эмгектин жыйынтыгы ошо өзүнүкү болуш керек эле, өзүнүкү эмес болуп атат да. Анан бул жерде эмне болуп атат? Ишчилер өзүнүн эмгегин өзү колдонбойт, өзүнүн эмгегин өзү ээлик кылбайт. Бир гана тандоосу бар. Эмгек үчүн жасабайт. Эмгегин башка бир максатка жетүү үчүн колдонот да. Акча табуу, жан багуу үчүн, жашаш үчүн эмгектенет. Жашаш үчүн эмгегин буржуа классына сатат, капиталисттерге сатат. Анан ушул өзүнүн эмгегин сатышы, завод фабрикада иштеши Маркс үчүн эмгегин сатуу денесин саткан менен эле барабар да, сойкулук менен эле барабар. Сен эмгегиңди өзүңө пайда алып келүү үчүн эмес, кандайдыр бир каражат үчүн эле башка бирөө үчүн пайда алып келе тургандай кылып сатып атасың да. Бул жерде сен өндүргөн товар сенин кожоюнуң болуп атат. Сен товардын кулу болосуң. Товарды жасап атасың, бирок ага ээлик кыла албайсың. Бул нерсени
Метафетишизм дейт. Дагы бир маанилүү бир термин. Эми фетишизм деген сөзгө Фрейд мындай жыныстык коннотация бере элек мезгил. Фетишизм деген бир нерсеге сыйынуу, багынуу деген нерсе да. Баш ийүү деген нерсе. Ошо өзүң товарыңа сен кул болуп ошого сыйынып атасың да. Сен немеңе толуктап кеткенге кошумча ашыкча нарк деп атасыңбы? Ашыкча нарк. Ашыкча Маркстын ою боюнча ашыкча нарктан ашыкча жумуш деген дагы түшүнүктү бөлүп чыгарып атат. Аны дагы экиге бөлүпчү. Абсолюттук, анан салыштырмалуу деп. Абсолюттук жумуш, ашыкча жумуш ал кандай? Сенин жумушчу саатыңды көбөйтүп коет. Капиталист. Бирок ошол эле мурун калган айлыгыңды берет. Мурун мисалы үчүн 12 саат же 14 саат иштесең, мындан 16 саат иштейсиң, бирок мурунку эле акчаңды аласың, жакпаса кете бер деп коет. Ал эми салыштырмалуу ашыкча жумушта, эмгекте эмне кылып атат? Ошол эле жумуш саатын калат, бирок өндүрүштүн эсебин көбөйтүп коет да. Бүгүн 10 эмес, 15 көйнөк тигесиңер, болбосо иштен кетесиңер деп коет. Башкача айтканда, пролетариат андан өзүнө эч кандай пайда көрбөйт. Бир ставка болот экен да, күнүмдүк ставка. Жылдык ставка. Анан капиталист, буржуа мындан аягында байыйт дейт. Ашыкча нарк койгондон, ашыкча жумуш бергенден бул абдан байыйт дейт. Бул болсо ашыкча иштеп атпайбы? Бирок ошо ашыкча иштегенин өтөсүнө чыкпайт, анын үзүрүн көрбөйт. Бул ого бетер уже адамдыктан кете баштайт дейт да. Аягында эзилет дейт, мисалы үчүн ар кандай кырдаал болушу мүмкүн, психологиялык жагы болот, медициналык жагы, ден соолугу кетип атат, анын өмүрү өтүп атат. Бирок эч жакшылык үзүрүн көрбөйт, өзүнүн маңдай тер төгүп жасаган ишинен үзүрүн көрбөйт. Бул болсо аягындай байыйт, анан экөөнүн ортосундагы ажырым чоңое берет дейт. Бул байыган сайын башка заводдорду ачат, башкаларды барып дагы эзгенге өтө баштайт. Себеби бул башка заводду ачпаса, бул өзү да жок болот бир күнүчү. Ар дайым ушу рынокто туруш. Капиталдын табияты ошондой, тым өсүп туруш керек, тынымсыз акчаны айландырып туруш керек деген нерсеге барып такалып атпайбы? Капитализм ошондо мындай да. Бир четинен тым бай буржуа классынын байуусу, бир жагынан болсо тым бай ишчи классынын кедейүүсү, же болсо ушундай этиш бар болгон болсо кедейүүсү, же болсо жакырланышы тым бай. Анан бул нерсе акыр аягында эмне алып келет? Болгондо дагы бул нерсе жакырлануу эмес, бул жагын унутпашыбыз керек. Тым бай ишсиздик көбөйөт. Себеби ал нерсе завод фабрикалар автоматташат. Барган сайын автоматташат. Сен көп нерсени өндүрүп атасың, аны сатышың керек да. Сен иштеп аткан адамдарың аны сатып ала албаса, ким үчүн өндүрүп атасың деген. Башкача айтканда ашыкча товарлардын баары жаралып атпайбы? Бул эми 20-кылдын башында улуу депрессия. 2008-де деле болду го, жанагы иш, акча, анан кайра иш болуп атат да. Бул жерде ошол капиталды түшүндүрүү үчүн Маркстын сен айткан нерсе, Маркстын түшүндүрмөсү капиталды товардан айырмалап түшүндүрүп атабыз. Акча менен акча жасаган акчанын айырмасы бар да. Капитал бул акча эмес. Капитал бул акча жасаган акча. Мындай кылалы, акча кандай? Бир дыйкан дейли, бир нерсе өстүрдү, картошка өстүрдү, ал товар. Аны сатты акча. Акчага башка товар алды өзүнө. Кийим, тамак аш. Товар, акча, товар. Бул акчанын жолу ушундай да. Капиталдын жолу кандай? Бирөөдө акча бар. Бир нерсени товар алат мисалы. Аны үстүнө кошуп сатат, же болсо товар сырый алып жасап туруп кайра сатат. Кыскасы, акча, товар, ал аягында кайра акча жасалат да. Капиталдын табияты ушундай. Акча, товар. Акчадан акча жасоо да. Акчадан акча жасоо. Азыр Кыргызстанда болуп атат да. Кыргызстанда андай көп. Анан ошондо мындай болот да, ошол автоматташуу дагы бар. Автоматтар болсо завод фабрикаларда адамдардын жумуш ордун алат, анан ишсиздер да көбөйөт. Анан бара-бара төңкөрүш жасалат. Адамдар ошол абалдан чыдабай төңкөрүш жасайт. Ушул жерде мен да бир ооз сөз кошуп кетейин. Маркстын жашаган доорунда илимдин аябагында өнүккөн мезгили болчу. Жаңы ачылыштар болуп атат. Илимий революциялар болуп атат, мисалы үчүн жаңы машиналар, буу менен жүрүүчү поезддер табылып атат, станокторду табылып атат, жени кийим тигүүчү станок табылып атат. Көп нерселер ойлонуп табылып атат.
Анан адам биз ушуларды жасадык деген бир аң сезимге жетип атат да. Маркстын жазганы боюнча станокторду адамдар ойлоп табышты. Буюмдарды өздөрү иштеп ойлоп акылы менен ойлоп табышты. Бирок өздөрү ошого көз каранды болуп атышат да, тиги пролетариат машинанын бир бөлүгүнө эле айланып калып атышат да. Маркстын ою боюнча айтат, адам ошол станокту башкарыш керек эле. Кийин коммунизмге жеткенден кийин, мисалы үчүн 2 саат иштейт күнүнө, 6 саат өзүнүн өнүктүрүүгө багыттайт деген. Ал кезде андай эмес да. Станоктун же бир машинанын бир бөлүгүнө не деп атат? Тамак жеген станоктор деп атпайбы? Жумушчу пролетариаттычы. Ошонун бир бөлүгүнө эле айланып калып атат да. Машина бизге кызмат кылбайлы, биз машинага. Машинага кызмат кылып атабыз. Жасалма акыл өнүгүп кетсе кандай болот? Бизге кызмат кылабы? Бүгүнкү күнүн суроосу. Билбейм, Гегелдин эмеси боюнча тарых 2 жолу кайталанат. Биринчиси трагедия жолу менен, экинчиси комедия. Комедия болобузбу деп да корком менчи. Ошо жанагы ошо эмгек боюнча айтып атып бир нерсени айтышыбыз керек. Ушунун баарын Маркс чоочундашуу деген терминди түшүндүрөт да. Канчалык ажырым ортосунда көбөйсө, Гегелдин түшүндүрмөсү да. Ошол жерде бир нерсени кошуп коелу, басылып калып турбосу. Гегелдеги чоочундашуу бул эмне? Дүйнө бул эмне? Кудайдын чоочундашкан амалы болчу да. Анан башка бир немис ойчулу Фейербах, белгилүү Фейербах өзүнүн ошол кандай десек, атеисттик же болсо ошол көз караштары менен белгилүү ошол идеялары менен анда да бир чоочундашуу бар. Ал мындай деп атат. Бул нерсе негизи мени кызыктырат да. Бул исламда жок булчу. Иудаизмде деле жок болуш керек. Кантип христианчылыкта ушул нерсе пайда болуп калган? Христианчылыкта мондай сөз бар го. Кудай адамды өзүнө түшпөл кылып жаратты деп. Бул христиандагы термин неме тексттерде бар, туурабы ушундай. Анан ошону Фейербах тескери кылып алып атат да. Мен ушул жерден тескери айтып коеюн, ошо тескери кылып алып атат. Анда Фейербахта эмне? Адам Кудайды өзүнө түспөлдөш кылып жаратты кылып атат да, тескери. Демал Кудай жок деп атат, Кудайды ойлоп тапты деп атат да Фейербахчы өзүнө. Себеби эмнеге? Коркот, туурабы? Же болбосо өзүнүн келечеги үчүн коркот деген сыяктуу коркунучтардан улам өзүнө ойлоп тапты да Фейербах. Анан эмне кылып атат? Адам ал жерде тескерисинче, Кудай эмес, адам өзүнө чоочундашкан абалда. Өзүнүн ким экенин билбейт, өзүнүн чыныгы жанагындай сапаттарын, акылмандуулук, күчтүүлүк, коркпостук деген сыяктуу сапаттарын Кудайга жүктөгөн дагы өзүнө ошонун карама каршылыктарын жүктөп койгон да, коркок, кул болуш керек, коркуш керек деген сыяктуу ошолорду жүктөп койгон. Адам чоочундашкан абалда болот. Бирок ошол абалдан акыры аяк чыгат. Анан өзүнө өзү ээ болот. Өзүнө өзү чоочун болбойт, өзүнө өзү болот. Этаптарга бөлөт да Фейербах. Биринчи гармония мезгилде жашаган мезгил, алгачкы общиналык коом деп коелу. Кудай жөнүндө түшүнүк жок. Сен аягында жыргап жашап атасың деп Фейербах ушинтип элестетет да. Анан ушундай жашап атканда карасаң чагылган урат, өрт чыгып атат, суу ташкыны болот. Анан ага сен илим менен чечмелеп бере албайсың. Анан бул бир сырткы күчтөр болсо керек. Ушулардын баарын кылып аткан деп туруп, кимди жаратасың? Экинчи этапта Кудайды жаратасың. Анан сен айткандай ага бүт эң жакшы сапаттардын баардыгын Кудайга бересиң. Ал кудуреттүү бир күчкө айланып атат Кудай. Сен анын алдында күчсүз, ага багыныңкы абалдагы анын бир жаратыгы же болбосо макулугуна айланасың. Анан экинчи этаптан үчүнчү этапка өткөндө сен ошол Кудай адамдын акылынан жаралган, чынында Кудай деген нерсе болушу мүмкүн эмес, ал жок деген бир түшүнүккө жетишиң керек. Ошондо түшүнүк экинчи этапта сен Кудайды жаратып алган үчүн өзүңдүн акылыңда сен баштапкы гармониялык доордон азыркы дооруңан мындай ажырым аягында жоголуп кетти дагы. Адам өзүн өзү да тааныбай калды. Өзүнүн колунда канчалык чоң кудуреттүү күч турганын дагы унутуп калды, билбей калды. Адам өзүнөн өзү чоочун боло баштады. Үчүнчү этапта сен Кудайдын жок экендигин акыл менен жеттиң. Кудайды сен өзүң эле акылың менен ойлоп тапканыңды билишиң керек. Анан Кудай жок деп айта алышың керек. Анан сен кайрадан гармониялык доорго, биринчи этаптагы гармониялык доорго келесиң. Бирок биринчи этаптагы гармониялык доордон айырмаланып, биринчи этаптагы Кудайдын жок экенин билбей эле, ага акыл менен жетпей туруп эле бактылуу болсо, эми сен Кудайдын жок экенин билим менен, акылың менен жеткениң үчүн сен андан дагы
гармониялык бир абалга түшөсүң, өзүңдү өзүң таанышың керек деген 3 категорияга бөлүп берип атпайбы? Анан сен айтканыңа кошумча, христианчылыкта кантип Библиядагы Кудай адамды өзүнүн түспөлүнөн кебете кешпиринен жаратты деген, менимче байыркы грек мифологиясына таасири болсо керек, себеби ошол региондо тарады. себеби Зевс, Посейдон дегендердин баары адамдай эле да, эгер грек мифологиясын окусаң, адам жасаган кемчиликтерди деле кылат, адамдын тагдырына өтө деле аралашып негизи айткандары ошол байыркы Грецияга өтүмдүү да, негизичи өзүнө түшкүлдөш кылып жаратып койгон ушу. Христианчылыктын дагы өнүгүшүнө байыркы грек философиясынын дагы, анан байыркы грек мифтеринин дагы таасири тийгендиктен ошол нерсе өзгөрсө керек, себеби Инжил өзгөрүп кетти деп атпайбыз эми. Иса пайгамбар өлгөндөн кийин канча кылымдан кийин жазылып атат, 4 канон китептеричи. Сөзсүз түрдө христианчылык жайылганда Рим империясынын аймагы, Рим империясы деген римдиктер грек философиясын, грек маданиятынын сокур тууроочулары да. Ошону өзүнө сиңирип алды деп эле ойлосок, деп койсок болот. Эми ошол азыр экөөндөгү чоочундашуу деген негизи аябагандай кызык бир түшүнүк да, чын эле. Анан Маркста ошондо кандай экен? Маркста бул адамдын өзүнүн эмгегине болгон чоочундашуусу. Жана кандай болот түшүндүрдүк да. Заводдо сен бир нерсе жасадың, бир сонун бир буюм жасадың, эмерек жасадың, бирок ал сеники эмес да. Сен өзүңдүн эмгегиңе чоочундашып атасың. А бирок ошол эле учурда эмне дедик биз? Эмгек Маркс үчүн абдан маанилүү. Адамды адам кылган эмгек дедик. Демек адам өзүнүн табиятына чоочундашып атат да. Өзүнүн табиятына чоочундашып атат. Негизи чоочундашуу өтө көп ойчулдарда бар. Көп ойчулдарда бар. Камюну деле алып караса, Альбер Камюну деле алып караса. Чоочун деген чыгармасы ошол китебин бейтаныш деп которушуп коюптур депчи. Биздин оюбуз боюнча чоочун деп которуш керек да. Адам өзүнө өзү бейтаныш болбойт да. Эй бейтаныш жигит дегендей чоочун болот өзүн тааныбай жатат. Өзүнүн мурун кандай болсо ошондой абалда болбой жатат дегенде өзүн өзү чоочун болот да. Камюну ошол китебин постороннийди чоочун деп которуу керек. Анан кыргыз жазуучулар арасында да белгилүү бир чоочундашуу термини бар. Маңкурт деген Чыңгыз Айтматовдуку. Аябагандай ушу басым жасалып, айтылып, жазылып, чийилип жүргөн бир термин, бул боюнча жазылса керек эмгектер туурабы маңкуртчулук боюнча. Албетте. Бирок сен оюң барбы ошол боюнча айтайын деген айтышты каалаган азыр? Мен бир аз эле толуктап кете алам. Мисалы үчүн бизде маңкурт деген эмне кылат? Кыргыз коомунда азыр маңкурт деген терминдин дагы биз ашмалтайын чыгарып бүттүк негизичи. Кыргызча сүйлөгөн билбей, эмне орус тилдүү бир адам болуп калса эле баса калабыз. Маңкуртсуң деп элечи. Эгер маңкуртту түшүнүп окуган адамды карасаң, маңкурт кайсы тилде сүйлөп атат? Өзүнүн тилинде сүйлөйт. Эне тилинде эле сүйлөйт да. Кыргыз тилинде эле сүйлөп атат. Айтматовдун чыгармасындачы өзүнүн эне тилинде сүйлөп атат, бирок өзүнүн энесине, өзүнүн мурунку натурасына чоочун болуп калып атат да. Таптакыр башка адам болуп калып атат да. Биз маңкурт деген терминге дагы биздин коомдо тактоо киргиздирип койчу. Жөн Айтматов маңкурт деп айткан, значит баарыңар маңкуртсуңар, себеби кыргыз тилин билбей атасыңар деген эмес. Ал жерде бир аз тереңирээк маани жатат да. Ошолорду биз такташыбыз керек деп ойлойм биздин коомдочу. Мен андан да алысыраак кетмекмин, монтип айтмакмын. Ушу биздеги Маркстагы чоочундашуу, Гегелдеги чоочундашуу кичине абстрактуу түшүнүк. Фейербахтагы түшүндүк, аны ар ким өзүнө карата кабыл ала берет. Маркста болсо мындай кичине эмгекке байланыштуу чоочундашуу болуп атат да. Ал жерде бир нерселерди айтса болот. Бирок Чыңгыз Айтматовдун маңкуртчулугу менин оюм боюнча, жеке оюм боюнча аябагандай коркунучтуу нерсе. Бул мындай да, бул маданиятка карап туруп чоочундашуу деген бул мындай жаман жактар алып барышы мүмкүн деген нерсени айтайын деп атам да. Бул бирөөнүн колунда курал болот. Ким аныктайт кимдин кандай, ким неге маңкуртташкан ким аныктайт? Сен кыргызча сүйлөбөй калсаң маңкурт болосуңбу? Салтын кылбай калсаң маңкурт болосуңбу? Кайсы учурда маңкурт болот? Аны ким аныктайт? Бул коркунучтуу курал мен ошол үчүн бирөөлөргө бул сөздү, негизи бул түшүнүктү кандайдыр бирөөлөргө карата пайдаланбай эле койгула деп кеңеш берет элем да. Коркунучтуу. Сен аныктай албайсың. Кыргыз деген ким? Эми кыргыз заводдон чыккан жок да, кыргыз мондай болот, дегендей болот деп турабы?
Бул салттын өзү эле биз өзүбүз тандап алган, мурунку практикалардан изгеп алган, балким ойлоп таап куруп алган нерселер да. Негизи биздин коом да азыр ушул аягында кризистик абалга келип жетти. Мындай бардыгын бир калыпка коюуга өтө баштадык да. Эч кандай эрежеси жок да, кыргыз деген ким деген суроодо сен жообу жокмун. Ооба, жоо болбош керек негизи. Жообун издеп да кереги жок да. Кыргыз деген ким? Мен кыргызмын. Өзүн кыргыз деп кабыл алган адам жетет негизи. Бир калыпка салганда эле уже улут бир калыпка түшпөш керек да. Ошо бир калыпка түшсөм, бир калыпка түшүрөм деген Гитлер болгон да. Эми азыр биздин коомдо деле бир калыпка түшүрүүгө аракеттер аябагандай көп да. Мисалы үчүн бир жакадан жең, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгаруу деген нерселерди айта беребиз дагы баары эле бир калыпка салыпчы. Мен сага буга чейинки маектерибизде экөөбүз мындай чогуу сүйлөшүп калганда эле айтып жүрбөймүнбү? Мисалы үчүн кыргыз коомунда манасчылык деген сонун бир көрүнүш бар да. Манасчылык деген көрүнүш бар. Манасчы деген ким? Бул бир адамдын театры. Манас Саякбай деген манас айтканда бир туруп өзү Канекей дагы болот. Тайтордун чабышын айткандачы. Өзү Семетей дагы болот. Канекей ыйласа кошулуп дагы ыйлайт. Семетей каардан соң кошулуп каарданат. Ушул бир адамдын отурушунда эле бир театрдык кыймылдарды өзү гана көрсөтүп коет да. Аны сен байкап атасың билбейм. Бирок акыркы кезде телевизордо мисалы үчүн хор менен манас айттыруу деген нерселерге өтүп баштадык да. Ысык көлдө Ак Суудагы болду окшойт. 1000 манасчы отуруп манас айтты деген. Эми бул нерселер негизи абсурд. Бул манасчылыктын өзүнө каршы келген. Манасчылыктын өзүнө каршы келген. Анан кыргызчылык дегендер өздөрү ошого каршы келгенге. Наоборот, макурчулук болот. Манас андай эмес да. 1000 манасчы отуруп манас айтты дегенде, мисалы үчүн санжыралардан аш тойлор баягы манасчы келди, Сагынбайдын варианттарын. Ошо варианттарын көптүгү ошондон. Жок, өмүр баяндарын окугула. Мисалы үчүн Сагынбай, Саякбай, Шапак баары отуруп алышандан кийин катар манас айтышты деген жок да. Алардын ар бири жеке инсан. Ар бири ушул бир окуяны өздөрүнүн вариантында чагылдырышат да. Аны азыркы кезде мектептерден көрүп калам, кээде ушу ЛТРден, УТРКдан көрүп калам. Фейсбуктан деле чыгып калып атат. Отуруп хор менен манас айттуу деген бул өзү уже манасчылыктын жаратылышына каршы нерсе болуп атат да. Эми салт курал катары колдонуу. Эми куралчылыктан да аша чагып кетүүгө өтүп барып атат да. Сен айткандай эле. Так, Маркска кайра кайтып келсек, манаска өтүп кеттик. Башкасын койтуп манас айтып болуп кеттик. Эмгекке болгон чочундашууну айттык. Аны ушул жерден бир толуктап кетейин. Маркс айтып атат, ошол өзүнүн доорундагы эмгекчилер, пролетариаттар эмгек кылып жатып, эмгек өзү жакшы нерсе дейт да. Адамды өнүктүрө турган, адамды адам кылган эмгек деп атпайсыңбы? Бирок эмгек буларды эзүүчү бир куралга айланып атат дагы. Эмгектен мындай азап чегүү, кордук көрүү деген этапка айланып кетип атат да. А мен ушул жерине келгенде эле күлө берет болчумун, себеби байыркы кыргыз тилинде эмгек деген сөз азап чегүү, кыйналуу деген нерсени билдирет да. Анан жокконда ушу кыргыз ошончун эмгек кылганды жаман көргөн эле окшойт деген пикирге келгем. Азап чеккен деген немеге мааниге өтүп кетип атат деп атпайбы? Себеби эмгекти кылып атасың сен өзүң үчүн эмес. Сен өлбөстүн күнүн көрүш үчүн гана эмгек кылган бир даражага жеткирип коюп атпайбы? Башкача айтканда, адамды адам кылган эмгек болсо, буларды адамдыктан чыгарган эмгекке айланып кетип атат да, Маркстын көрүшүндө. Адамды ошо Маркстын чачын түптү кылган нерсе ушул да. Эми Маркс ушу Гегелден алган нерсеси, Маркстын айттыгы тарыхый ой жүгүртүү. Маркс үчүн коомду түшүнүш үчүн доорду түшүнүш керек да. Анан эми капитализм бул экономика жөнүндө болуп аткандан кийин эмне кылыш керек экен? Коомду түшүнүш үчүн анын экономикалык абалын түшүнүш керек болот. Ошол доордогу формацияны түшүнүш керек болот. Анан капитализм бул жерде коом мындай эки структура деп коелу, эки катмардан турат деп койсок болот да. Бул нерсени мен өзүм азыр эле негиз, ошо жана айткандай кыргызча тексттерди окубаган үчүн айтып, негиз анан үстүңкү курулуш деп койдум. Бул нерсе англисче structure, асты, анан superstructure үстү, орусча базис, анан кийин надстройка. Түркчөдө да жакшы нерсе бар, япы деген сөз бар, түрктө курулуш деген сыяктуу, структура деген сыяктуу сөз. Алт япы, үст япы деп коюшат. Мен ошону негиз, эми орусчадан алып негиз, анан үстүңкү курулуш деп койдум.
Негиз деген нерсе эмне? Бул эки структураны Маркс могул максатта колдонуп атат да. Бардык доорлордо, бардык жерлерде коомду түшүнүш үчүн ушул эки нерсени табыш керек, көрүш керек, билиш керек. Биринчиси ошол негизде эмне бар? Өндүрүстүк күчтөр, анан өндүрүстүк мамилелер бар. Өндүрүстүк күчтөр же болбосо өндүрүстүк каражаттар бул эң жөнөкөйү кетмен күрөктөн башта, анан машиналар, аппараттар, завод, фабрикаларга чейин мына ушул өндүрүстүк күчтөр, каражаттар кимдин колунда турат. Анан экинчиси өндүрүстүк мамилелер. Ошол өндүрүш жасаганда мамиле кандай бөлүштүрүлөт? Капитализмде мамиле кандай бөлүштүрүлгөнүн биз айттык. Буржуа капиталист деген класс бар, ишчилер бар, анан ашыкча наркты өзүнө алат. Ал тынбай байыт капиталист. Бул ишчилер болсо тынбай артка кетип, жакырлануу деген процесстин аркасында барат. Ушул эки нерсени түшүнүш керек да. Ошондо негиз, үстүңкү курулуш дедик. Ушул капитализм боюнча эмнелер бар, ушуларды акырын чекеден ой бүтүрө берели Маркста. Эмнелер бар, азыр мен эстен кетишим мүмкүн да. Эмнелерди айтпадык? Маркстын көз карашы боюнча, бул тарыхтын өнүгүшүн, өсүп турушун бир гана нерсе аныктайт. Бул экономикалык эле мамилелер. Экономика тарыхтын көрсөткүчү. Бул Гегелден айырмаланган нерсеси. Гегел идеалист, бул материалист деп атпайбызбы? Маркс бардык нерсени ушу материалдык байланыштарга негиздеп түшүндүрүп атпайбы? Азыркы ошол негиз, анан үстүңкү курулуш дегенди ошону эки термин менен айтышыбыз керек да. Астында ошондо эмне боло турган болду? Астында экономика. Негизде экономика турат. Экономика эмне болсо ошол бардык нерсени аныктайт. Үстүндө идеология, дин, маданият, искусство, укук, философия, кыскасы материалдык эмес байлыктын эмненин баары болсо, салт, ошонун баары үстүңкү курулушта турат. Ошондо экономика үстүндөгү бардык биздин ой пикирибизди аныктайт. Советтер Союзундагы эле Брежневдин белгилүү сөзү бар да, сен деле өзүң уксаң керек, ушу биздин эмеде мектептерде деле болуп калат. Анда болсо ырда болот дегенчи. Неменин Маркстын ушул немесин Брежневдин аягында примитивдештирип, жөнөкөйлөтүп айткан нерсеси. Биринчи нам болуш керек, курсагың тойсо, анан ырдайсың деген нерсени жаратасың деп атат да. Ушул нерсесин культурага байланыштуу ушул формуласы Маркстын экономика үстү культура деген нерсени, баса культура деген сөзгө байланыштуу. Мен сага ушундан көп жолу айткам. Культура деген сөздүн ушу болгонун болгондой кыргыз тилине өткөрүлүшүн каалайм да. Мен жактайм ушуну. Себеби дегени Британ 20-кылымдагы философторунан Уильям Робинсон бул же ким Cultural Studies маданий изилдөөлөр агымынын алгачкы куруучуларынан айтып атат да. Британ тилинде эки эң татаал сөздүн бирөөсү бул culture деген сөз, культура деген сөз. Аны биз маданият деп алдык. Анан цивилизация эмне десем, ал дагы маданият деп атабыз да. Кыска ушундай сөз болсо каалайт элем да, культура деген. Терминдер тууралуу такташып коюш керек негизичи. Анан ошо эмне деп аттым эле, ошондо экономика культураны аныктайт да. Маркстын сөзү эмне дейт? Ар бир коомдогу эмне деп атайбыз? Баалуулуктар, мындай кабыл алынган баалуулуктар бул ошол коомдун башкаруучуларынын баалуулуктары да. Ошондо биздин коомдогу бар болгон баалуулуктар деп атат. Бул ошол коомдун капиталисттеринин, буржуаларынын баалуулуктары дейт да. Идеологияга байланыштуу мындай сөзү бар. Дагы бир термини Маркстын. Идеология бул камера обскура. Камера обскура деген эмне? Бул ошол доордогу фотоаппараттарды андан мурун Ренессанс доорунан бери келет негизичи. Сүрөт тартууда колдонулган бир ыкма. Камера деген бөлмө, обскура деген караңгы. Бир караңгы бөлмөгө жаап туруп, бир гана тешик коюп, анан ошол тешиктин карама каршы жагына сыртка бир сүрөт койсоң, жарык кирип отуруп, бөлмөнүн карама каршы дубалына сен ошол жарыкты кабыл алуучу заттарды коесуң, эми күмүш болсун, башка болсун, ошол химиктер билет. Ошону койсоң, бир түспөлү чагылышып калат да. Көптөгөн саат туруш керек. Анан бүгүнкү күндөгү фотоаппараттарды ошол ыкма менен эле иштейт.
камера обскура менен. Обскур камерасын биринчи ислам аалымдары ойлоп тапкан деп жүрүшөт. Испанияда биринчилерден болуп. Андалусияда. Андалусиялык араб ойлоп табуучулар. Мусулман ренессансы деп коет го, ошол мезгилде пайда болгон нерсе деп жүрүшөт. Сүрөт тартуучулар колдонгон фотоаппаратты колдонот камера обскура. Камера обскуранын өзгөчөлүгү эмне да? Мындай да, ошол жарык тешиктен өткөндө жарык тескерисинен кандай өтсө 180 градус бурулуп туруп өтүп чагылышат да. Бүгүнкү фотоаппараттарда ошондой иштейт. Бүгүнкү фотоаппараттар биз тартканда 180 градус бурулуп туруп тартылат, бирок бизге даяр кылып кайра бир бурап коет да, биз көрүп аткандачы. Ошондо камера обскура чындык, биз тартып аткан чындык эмне болсо, ошону тескери кылып жазат экен да камера обскура. Идеология бул, ошондо эмне деп атат Маркс? Буту башына келтирилген, тескери буралган нерсе дейт да, идеология. Башкача айтканда, түшүндүргөндө, ар бир ордун идеологиясы бар. Капитализмде ордун идеологиялар дейли. Идеологияга ал бүт дин институтун, үй бүлөлүк баалуулуктарды, салттар баарын кошот да. Ошонун баары эмне экен Маркста? Тескери, өзү эмне болсо, ошонун тескери чагылышы деп көрсөткөн нерсе экен да. Өзү эмне болсо, ошонун тескерисимин деп көрсөткөн нерсе болот да. Аларды түшүнүш үчүн эмне кылыш керек? Тескери бураш керек. Мисалы, ошол убактагы идеология, ошол убактагы дин айтат. Маркстын көзүндө, менин көзүмдө эмес, студенттер арасында сен да байкайсың. Бир ката ушундай нерсе байкайсыз да. Бирөөлөрдүн идеясын айтып атсаң, сенин идеяң экен деп сага айтышат. Эмнеге кайда? Аны мен айткан жокмун. Тигил айтты, ал өлүп калган. Тирилсеңер сурайсыңар, жигинки дүйнөгө барсаңар сурайсыңар. Ошонун идеясын айтып атам мен. Эмне деп аттым эле? Дин же ошол доордо. Жок идеология. Баалуулуктар. Баарыңар тең укуктуусуң деп айткан болсо, демек дейт Маркс, ошонун тескериси тең укуктуу эмессиңер дейт. Ушул жерде Маркс монтип белгилеп атпайбы? Либерализмге да каршы чыгып атат да Марксча. Либерализм эмне? Адам төрөлгөндө эле эркин. Руссо айтып атпайбы бермеге? Алгачкы жаратылыштагы эркиндик дегенчи. Ушундай бир неме бул жалган дейт да Марксч. Мисалы үчүн бир капиталист бар, буржуазиянын өкүлү, заводдун ээси. Анан сен барсың, пролетариат. Анан сага айтып атат, экөөң тең эркинсиңер, шайлоо укугуңар бар, экөөңөр тең коомго бирдей таасир эте аласыңар дейт. Бул жалган дейт. Сен эч кандай таасир эте албайсың. Сен аябаганда эзилген катмарсың. Бул сага караганда саясий жактан дагы таасири бар, акчалай жактан, финансылык жактан дагы анын таасири бар. Сотторго дагы, бийликке дагы бул таасир эте алат. Сен өзүң жалгыз болгон үчүн, эзилген катмар болгон үчүн таасир эте албайсың. Таасир этиш үчүн эмне кылыш керек? Бүткүл дүйнөнүн пролетариаттары бириккиле болуш керек да. Эмне деп атат? Дагы жөнөкөйлөтүп айтканда, капиталисттер силерди алдап атат деп атат да, идеология аркылуу алдап атат. Күрөш үчүн биригишиңер керек, анан алар менен кадимкидей согушушуңар керек дейт да. Ооба. Ушул нерседе мындай болуп атат. Советтер Союзуна болгон критиканын арасында төңкөрүш болбош керек эле деген, төңкөрүштүн кереги жок деген ойлорду мен да уккам. Бирок төңкөрүштүн болушу керек деген Маркстын өзүндө бар. Бар. Ал мындай 1848-жылкы Коммунист партиясынын манифестинде деле жазылып турат да. Төңкөрүшкө чакыруу да негизи алчы төңкөрүшкө чакыруу. Европаны бир караан аралап жүрөт, ал коммунизмдин карааны деп атпайбы? Төңкөрүш кылыш керек да, ошого чакыруу болуп атат. Ал жерде эмне деген сөздөр бар, белгилүү. Бүткүл дүйнөнүн пролетары бириккиле, силер жогото турган чынжырларды гана жоготосуңар. Чынжырдан башка эч колуңарды байлап турган чынжырдан башка жогото турган эч нерсеңер жок. Ал доордогу ишчилер чын эле ошондой болчу. Эч нерсе жок. Бирок силер багынта турган бүткүл дүйнө бар деген сөзү бар. Бирок ошол критика арасында мен мого чын эле баа берет элем. Төңкөрүштүн кереги жок эмес. Момундай критика айтылып атат да, Советтер Союзуна байланыштуу. Бул жагын бүтүрүп алган деген советтерге өтөлчү. Могу сөз айтып коеюн. Маркста жанагы ошо Гегелди баштан эмне үчүн Гегель менен баштадык? Могу нерсесин эстейли кайра. Ар бир тарыхый тепкич керек жана маанилүү дегенбиз, туура дегенбиз туурабы? Маркста ушулардын баарына карабастан капитализм керек да Маркста. Өтүш керек, муну жашашыбыз керек. Жакшы жаман аны мындай жана кулайлуучулук, феодализм, анан капитализм жакшы жаман дебейби, жаман жактарын анысы эле көрсөтүп атат Марксчы.
Бирок бул керек экен да, сөзсүз керек. Себеби коммунизмге басуучу бир тепкич. Негизги тепкичтердин бири ушул да, урбанизацияга алып келиши керек, завод фабрика ачылышы керек, агрардык коомдон индустриалдык коомго өтүшү керек, адамдарды сабаттуу кылышы керек деген сыяктуу ушулардын баарында керектүү бир тепкич. Меники ошондой, Маркста да ошондой да. Маркста баары бир жолдо кетип баратабыз, коммунизмге кеткен жолдо. Ар бир жасаган кадамың да негизи туура да, сени чындыкка жакындатат, улам жакындатат. Ошон үчүн капитализм да керек. Бирок Маркста капитализм өзүнүн терминдери менен айтсаң, өзүнүн өлүмүн өзүнүн ичинде ташып жүргөн бир феномен да. Өзүнүн өлүмүн өзүнүн ичинде ташып жүрөт. Кантип ташып жүрөт, аны жаңы бир айттык. Ишчилер ушундай болот, ишсиздик, анан көтөрүлүшөт деген сыяктуу айла жок бир процесс да, айыгында өзү өлүп жок болуш керек. Жанагы сандык өзгөрүүдөн, эволюциялык өзгөрүүдөн сапаттыкка, революцияга өтүш керек дейт. Сапаттыкка өтөт да. Маркс айтып атпайбы, революция бул боло турган нерсе. Кан төгүлүшү мүмкүн, бир канча өлүмдөр болушу мүмкүн дейт. Бирок революцияга жеткенден кийин, мындан кийин жайбаракат кой үстүндө торгой жумурткалаган бир заман келет деп атпайбы. Ошондой заман. Эми ошол анан советтерге карата жасалган критика төңкөрүш боюнча ар кандай сөздөр айтылышы мүмкүн. Бирок ошо Маркстын өзүнө карай турган болсоң, капитализм өзүн өзү бышырып бүтүрүш керек эле да. Ошол жерде көп критика айтса болот советтергечи. Өзүн өзү бышырып бүтүрүшү керек. То есть капитализмди өтпөй туруп сен андан ары кете албайсың. Жанагы эле өздөрүнүн тарых философиясында ошондой да, ар бир тепкичти басып өтүш керек. Төңкөрүш каякта жасалды? Россияда. Капитализм эми гана өнүгүп келаткан, капитализм эми гана өнүгүп келаткан. Россия империясында жок. Россия империясында жасалып атат. Санкт-Петербургда, Москвада, ошол Россиянын европалык бөлүгүндө капитализм өнүгүп, уже бутка туруп келаткан болчу. Ал эми Сибирь, бизге окшогон колониялык аймактарында жок болчу да андай. Ал жерде еще бутка туруп келатканы мейли, бутка турганы башка. Ал өзүн бышырып дагы канча жыл жүрүп бүтүрүш керек эле да. Ошону күтпөй эле төңкөрүш жасалды да, негизги ката бирөө деп муну көрсөтсөң болбой калат. Негизги каталардын бирөөсү деп марксист, социолог, изилдөөчүлөр айтышат. Негизги ката деп эми ошол Маркстын өзүнүн айтканындай болбой калды деп койсо болот да, Советтер Союзундагы Октябрь революциясынчы. Маркстын айтканындай революция болгон жок деп койсо болот да. Капитализм бышпай туруп эле болду революция. Бышпай туруп болду, бышыш керек. Советтер боюнча сөз кылгым келеби? Анча-мынча. Эмнеге элдин баары марксизм десе, менин деле оюм бар деп айтат, себеби советтерде жашадык, ал боюнча деле бир ойлорду айтып койсо болот. Төңкөрүш боюнча айттык турабы, ошо төңкөрүш бышып жетилиши керек эле деген сыяктуу. Мен мондай бир жагдай айтып коеюн, уруксат берсең. Метафетишизм деп жана айттык, сен ишчи товарга кул болосуң деп. Мына ушул нерселерден куткарышы керек эле да. Ушул нерселерден куткарышы керек эле марксизм. Советтерде болгон реалдуулукту эми карайлы. Маркс адамдын өмүрүнө аябагандай маани берет. Адам эркин болуш керек деп атпайбы? Эмгеги менен товарга өзү ээлик кылыш керек деген сыяктуу. Советтерди көпчүлүгүбүз билебиз, азыр деле советти көргөн өтө көп кишилер бар, дагы деле төрү ата-энебиз, башкалар, чоң ата чоң энелерибиз. Колхоздордо чыгарылган өндүрүш, колхоздордо эмне чыгарсаң, заводдордо эмне чыгарсаң, эт продуктылары болсун, консерва болсун, башка болсун, колхоздордо картошка болсун, буудай болсун, пакта болсун, анын баарын алып туруп жыйнап, сен норма менен төлөп жөнөтүшүң керек. Туурабы? Ал жерде советтердин ушундай кара барактарын окусаң, аябагандай көп өлүмдөргө дуушар болду. Ошолорду окусаң, көп мисалдарды көрөсүң да. Украинада голодомор, казактарда улуу жут. Товар үчүн, ошону жыйнап алуу үчүн адамдын өмүрү кандай десем мындай. Курал. Адамдын өмүрү арзыбайт ага. Ал арзыбайт да. Өтө төмөн, адамдын өмүрүн өтө төмөн кылып коюшкан да. Нормаларды аткаруу, өндүрүшкө жетишүү, ошол нормада коюлган өндүрүштү аткаруунун аркасы менен адамдын жашоосу жокко эсе болуп калган да. Бул жер эмнени эстетип атат сага? Жанагы Маркстын айткан нерсеси боюнча. Адам ошол нормалардын, ошол
товарлардын кулу болуп калат. Өзү ээлик кылбай, аларга өзү кул болот. Керек болсо ошол норманы аткарышың үчүн сенин айлығыңдағы анча-мынча киши өлүп деле кетсе эч нерсе болбойт. Сен негизи норманы аткар болот. Эң коркунучтуусу азыр биздин коомдо неме бар да, мамлекеттик кызыкчылык үчүн адам өлсө эч нерсе эмес деген да бир коркунучтуу идеялардын бири жашайт да биздин коомдо. Ошол нормаларды аткаруу үчүн адамдын өзүбүз деле, мен деле сурагам, өзүбүздүн эле ата-энелерибизден же башкалардан сурап көрүш айтат да. Жана айылдар жергесинде жашаганда ошо мал карашчу да. Мал өлүп калбасын, киши эч нерсе эмес. Саган бөлүп койгон малдар бар. Ошо өлүп калбаш керек. Сен өлүп калсаң мейли деп атат да. Айтматовдун Гүлсаратында бар да. Ошол да. Ошо мал өлгөндөн көрө өзүң өлбөйсүңбү деп танабайды сөксөң анан жарылып атпайбы? Ошол нерсе эле мына кара. Мен оюм боюнча Маркс буну көрсө чачы тик турмак да. Мен буну айткан эмесмин демек. Маркс капитализм күнөөлөп атат да, капитализмде адам товардын кулу деп. А советтерде адам ошо өндүрүштүн товардын кулу болуп кайрылычы. Коммунизмге жетүү деген идеянын аркасы менен. Анын бир анекдот бар, Советтер Союзунда чыккан. Маркс дейт, эки нерсени мураска калтырып кетти дейт. Германияга капиталды дейт. Анан Советтер Союзуна коммунизм таштап кетти дегендей. Анан ушул жерден мен көп түркиялыктардын арасынан көп көрүп калам. Марксизм ушул жерден бир динге айланып кетти дегендей. Өтө маргинал бир ой, өтө радикалдуу бир ой. Советтердеби? Жок, негизи эле марксизм бул дин дейт да, коммунизм бул бейиш. Эми окшоштурган аналогиялар таа берсең боло берет. Мисалы үчүн коммунизмге жеткенде жыргайбыз. Бейишке барсаң жыргайсың деген неме бар го диндердечи. Коммунизмге жеткенде жыргайбыз. Коммунизмге жеткенге чейин мамлекет гарант катары болот, мамилелерди жүргүзүү үчүн. Коммунизмге жеткенден кийин класстар тап катары дагы жок болот. Жеке менчик дагы жок болот, адамдын ага муктаждыгы жок, бардык нерсе болгондуктан мамлекет деген түшүнүк дагы жок болот, класстар дагы жок болот. Биз коммунизмге жеткенде жыргап, кой үстүндө торгой жумурткалаган бир заманда жашап калабыз деген нерсени марксизм сага аны кепил катары айтып атат да, сөз берип атат, барасың ошого депчи. Неме ушу Россия империясынын географиясында Совет мамлекети курулганда дин менен катуу кагылыш болду. Диний бул жерде ишенимдер күчтүү болчу, оғуштардын өзүндө деле, биздин региондо деле. Анан ошол силердин бейишиңерди могул жашоодо берип атат Маркс деген нерсе сөз ошо болчу да. Коммунизмде силер айткан бейишке жетебиз. Ушу диндеги бейишти булар коммунизм аркылуу жер үстүндө бейишти жасайбыз деп, анан коммунисттик режимдеги өлкөлөр жер үстүндө бейиш жасайбыз деп, жер үстүндө тозокко айландырып жиберишти да. Маркста бул нерсе бар эми негизи коммунисттик доордо келгенде мындай болот да, тарыхты мындай кылат. Prehistory дегенди тарых мурунку доор. Өнчеси деген түркчө атасап коет. Тарыхтан мурунку доор да. Коммунисттик доорго келгенге чейинки доордун баары тарыхтан мурунку доор. Тарых эмне деген сөздөр бар. Prehistory тарыхтан мурунку доор да. Коммунисттик доор чыныгы тарых. Ошондо жеткен болобуз. Мен агайым айтты эле, Санкт-Петербургка барып калдым дейт, аспирантурада окуп жүргөндө. Анан бизде дейт, улуттук университетте окуп жүргөндө эме жазсаң, бир санжыра боюнча макала жазсаң, сактардын археологиясы боюнча макала жазсаң эле Маркс менен Энгельске сөзсүз түрдө шилтеме беришиң керек болчу. Укмуш неме болушканда, тиги сактардын арасында таптарга бөлүнүп, эзгендер менен эзилгендер деп эле жасалма түрдө ойлоп таба берчү да. Onun gömülgön jeri aябай чоң буюмдары менен көмүлгөн, значит бул только эзген. Бул сактын немесинен чыккан жок. Демек бул эзилген деп эле таптарды ойлоп тапчу да, өткөн тарых боюнча дагычы. Анагайым айтат, ушинтип барып ана бир аспирантурада окуп жүргөндө биринчи макаламды жазган илимий жетекчисиме берсем, аны карап туруп окуп. Молодой человек, очень интересно, но я только одного не понял. Причем тут Маркс деп сураберди дейт да. Башкача айтканда, марксизмди өтө аша чабуу менен пайдалануу, анын идеологиясын бурмалоо деп коебузбу Советтер Союзундагы саясаттычы. Аша чапкандыкта, жана сен айтып атпайсыңбы? Капитализм доорунда машинанын кулу болуп атсаң, Советтер Союзунда деле ошол уланып атат да. Ошо сен айткан нерсеге мен башка кишинин жазгандарын кошумчалык коюнан да. Герберт Уэллс
англиялык жазуучу. Чакырышкан аны. Жазуучу, анан журналист алып иштеген, белгилүү китептери бар, фантастикалык окуганбыз. 1919 же 20-жылы келип кыдырып кеткен ошол. Жаңы төңкөрүш болду, эми жаңы мамлекет курулуп атат, ошондой кытчылык мезгилде келип кетти. 21-жылы чыккан китеби бар, ошондо жазат да. Сен айткан маселе боюнча марксисттик ошол большевизм деген эле термин айтыш керекчи болсо, же большевистик марксизм дешибиз керек. Ошо большевизмдин бул жакта жүргөн бир нерсени көрүп, ая буга кандай тажадым дейт да. Каяка барба элдер ушу таптык күрөш түшүндүгүнө бүт окуяларды ошого салат дейт да. Бүт окуялар. Шаблон. Калыпка салуу эле. Биздин ал мезгилде бизде Ирландияда бир неме болуп аткан дейт. Бир ызычы болуп аткан дейт, кризис болуп аткан дейт. Анан ошону айтат да. Ирландияда кайсы тарапты пролетариядан эсептейсиз деп менден сурашат дейт. Сөзсүз бирөө эзилген, бирөө эзген болушу керекпи? Ал жерде өз эркиндик үчүн эле болгон күрөш болчу. Улуу Британиянын курамынан чыгабыз деген ал жерде мындай эзилген метрополия менен эле колониянын ортосунда эзилген эмес, ал эзилгендердин арасында мисалы үчүн байлар деле бар болчу да, ирланддардын арасынданчы. Аристократтар бар болчу, бирок алар эркиндик өзүнчө мамлекет болобуз деп Улуу Британия менен булардын тарыхый өзүнүн карама каршылыктары бар эмеспи? Ошону дагы булар ушундай калыпка салганга аракет кылышат. Британия бул эзгичтер, капиталдын баарын топтоп алып Ирландиядан алып чыгарып кеткен. Ирланддар бул эзилген катмар катары. Бардык нерсеге шаблонго салат да. Ошон Герберт Гористе жазып атат, мен аябай тажатышты дейт. Ошон барган жерден ошону сурашат. Эми булар мээлер ушундай түздөр көп экен дейт да, дуалды сүзүп эле тешип өтүп кетет ушул суроо менен. Жегернаваттар экен да. Жегернаваттар бүт. Анан ушул боюнча менде бир ой келген да, ушул неме большевизм боюнча советтердеги марксизмди изилдеген өтө көп киши бар. Саны жүздөп эмес, 1000 деп саналса керек, изилдеген. Марксизмди сындаш үчүн изилдеген дагы ошончо киши бар. Бирөөнүн оюна келсе керек, билбейм, оюна келиптирби. Онда ой келген да. Советтердин дагы чоң проблемаларынын бирөөсү момундай бир нерсе болуп атат да оюндачы. Биз маселенин баарын чечип койдук болуп атат ал жердечи. Маркстын идеяларын алды да ошо боюнча катып калды. Ошо боюнча катыды. Биз маселенин баарын чечтик деп атат. Бул адамдын жашоосу, жашоодогу маани маңызы, негизи ааламдык маани маңыз боюнча маселени чечтик. Бүт чечти. Маркс, Ленин экөө, Сталин үчөө чечти болуп атат да. Биз каяктан келатабыз, каяка баратабыз, эмнеге барабыз, кантип барабыз. Ошонун баары чечилген. Баары чечилген. Силер миллиондогон жарандар. Биздин айткандай эле аткарып мондой иштерди кыла бергиле. Биз силердин, то есть жанагындай нерсе бар го мындай. Аркы дүйнө, бул дүйнө, жашоонун маңызы деген ушундай сыяктуу адамга мындай канын айлантып турган бир немелер бар го, түшүнүктөр бар го. Ошону руханий түшүнүктөр чечип койдук болуп атат да. Биз чечтик болду. Анан мен өзүмчө ойлоп атам да. Ушул маселенин баарын чечип койдук деген нерсе эч бир коомго кереги жок окшойт. Сен маселени чечип койдуң болсо, уже ойлонуштун да кереги жок болуш керек болуп калат экен да. Андан кийинкисин ойлонуштун кереги жок. Сен машинада эле иштеп, кыскасы өлбөй, белиң оорубай, белиң сынбай иштеп эле турушуң керек экен да. Коркунучтуу нерсе окшойт. Маселенин баарын чечип коюш кереги жок окшойт деп атам да. Эми ушундай буга чейинки сабактарда метафизика деп көп, анан индукция, дедукция деп көп айттык эле, немеге эпистемологияга байланыштуу. Индукция, дедукция деген сөздөрдү көп колдондук эле. Маркска байланыштуу ошону бир колдоном. Дедукция деген эле жанагы индукция деген тажрыйбадан жогору кетесиң. Жогору кетесиң, төмөндөн жогору кетесиң. Индукция деген үстүдөн ылдый түшөт. Ошо мисал берген эмес элек да. Маркска байланыштуу бир мисал берейин. Ылдыйдан жогору кеткенде сен ылдыйдагы нерселерди изилдеп туруп андан илим жасайсың да. Маркстын метафизикасы ошон индукциясы мындай жатат, мындай киши көп. Платон деле ошого кирет, индуктивный метод кылып канча кылымда ой жашады. Ой бар. Маркс жогоруда бир ой айтылды. Маркстын ою бар. Ошо менен бүт, то есть калыпка саласың. Илим жасап туруп, астыдагы кубулуштардан
жаратылышынан көрүп туруп илим жасап туруп жогору чыкпайсың. Жогоруда бир ой айтылган. Ал Платондун ою, же болбосо Маркстын ою. Анан жашоодогу ылдыйга кетесиң, жашоодогу ар бир кубулушту ошого жараша өлчөйсүң да. Жана большевизмди айтты да, мисалы, Маркс мындай деди, ушул учурда төңкөрүш болот. Ушундай учурда коммунизм мындай болот деди. Анан бүт нерселерди ошо менен өлчөйсүң да. Маркс айтты, бир кубулуш болду. Маркс эмне деди эле? Туура келбейби? Туура келбейт экен. Демек бул болбойт деген сыяктуу. Же болбосо жанагы бүт нерсени кайра эле таптык күрөшкө салды деп атпайбы азыр? Токтогул акын демократка айланып калды. Ошол сыяктуу да. Бүт нерсени бир аксакал айткан сөздөргө байланыштырып кылып туруп, анан ошого жараша сен илимиңди же туура кыласың, же калып каласың да. Эми азыр нелер калды? Жанагындай суроолорго орун берелүү дагы ой барбы? Осы суроолорго кылып мындай суроолор бар дем. Маркска байланыштуу, марксизмге байланыштуу эл арасында ошолор анча-мынчасына жооп берип. Биринчи модадан баштасак болобу? Энгельстин өзүнүн дагы капиталист болушу боюнча. Мындай сөз бар. Мен муну чоң медиа органдарынан да уккам. Энгельстин канча бир жылдыгында ошо бирөө жазып атат, атын деле айтпай эле медиа органы. Өзү капиталист болгон Энгельс ошентип анан кийин марксизмди курду деген сыяктуу эми. Ага чейин ким болуш керек эле деген. Өзүң капиталист болсоң, сен марксизмди жактап чыгып атасың, өзүң капиталистсиң да деген сыяктуу нерсени айтып атат да. Өзү элдин баары ал мезгилде капиталист болсо, сен айткандай. Коммунизм али жок болсо, анан башка эмне болмок элек? Социалдык мамлекет дагы түзүлө элек ал кезде мындай. Мындай бир башка бир мисал менен эле берейин, окшоштуруп. Бир киши бар дейли. Ал киши Кыргызстанда дейли. Кыргызстанда бир киши Кыргызстан сомду таштап еврого өтүш керек деген идеяны колдойт дейли. Барган жеринде ошону айтат. Еврого өтөлү деп. Анан көчөдө көрүп атасың. Көчөдө көрүп аны элдер көрүп калып видеого тартып атат. Дүкөнгө кирип туруп сом менен төлөп атат. Анан бирөөлөр жазып атат. Еврого өт деп атасың, өзүң эмне евро колдонбойсуң? Эмне сом колдонуп атасың деп. Эми Кыргызстанда жашаса сом колдонуш керек. Албетте. Эч ким албаса. Туурабы? Сом еврого өтсөна евро колдонуп баштайсың. Ушул сыяктуу эле нерсе да. Өзү башка эмне болсун анда капитализмде жашап атса, туурабы? Ал жерде же капиталист болот экенсиң, же ишчи болот экенсиң да. Бирок ошол нерсени төңкөрүштү кылабыз деп атат да. Негизгиси ошол да. Так, дагы шашпа суроолордон кичине суроолорду айтсаң, болсо ойлонуп көрөбүз да. Чоң эмне деген суроолор бар дагы? Момундай суроо дейли дагы бирөө. Ушундай ойлорду уккам. Марксизм өлдү, бүттү эми. Марксизмдин идеялары бүттү, аны көрдүк болду деген нерсе. Ушул боюнча. Экен ал марксизмдин идеясы эмне экен десең? Коммунизм дейт. Коммунизм бүттү болду дегендей. Биринчиден, Маркстын идеясы коммунизм эмес. Маркс деген бул ким? Маркс деген экономист. Ал капиталисттик доорду, ошо капитализм деген түшүнүктү анализ кылып, ошонун илимин жасаган киши. Адам Смит капитализм илимин жасап атпайбы? Ал эмне өзү деген, ал кандай болуш керек деген. Маркс да ошондой. Адам Смитче деңгээлде, ошондой деңгээлде илим жасап койгон, капитализмдин илимин жасаган, капитализмдин табиятын түшүндүргөн киши. Китеби Капитал деп аталат. Ал коммунизм жөнүндө, ал кандай коом болот, ал коомдо эмне кандай болуш керек, структуралар кандай иштейт, мамлекет кандай болот, элдердин бири-биринин мамилеси үй бүлө деген нерселер жөнүндө көп айткан эмес. Айтышка дагы каршы болгон. Булар түшүнүп атат, булар түшүнгөн кишилер. Илим артка карай жасалат. Илим алдыга карай жасалбайт. Эмне болот деп айтпайт илимчи. Эмне азыр эмне бар, мурун эмне болгон, ошону айтат да. Бул жөнүндө анча-мынча жерде Энгельс экөөнүкү жанагы ойлор айтылып кеткен. Туура эле жанагы нерселери бар. Алардын сөздөрүндөчү үй бүлө институту акыр айга жок деген сыяктуу. Аны балдардын баары бир институттарда тарбияланат деген сыяктуу. Платонго аял эркектер өзү каалагандай жашайт деген сыяктуу. Ушул идеяларды дагы мындай бирөөлөр атайылап, бурмалап колдонгон сыяктуу учурлар деле болгон да. Неме дейт, мисалы 1848 коммунисттик манифесттин өзүндө дагы бар. Силер, Маркс жазып атат да, анын каршылаштарыначы. Силер айтып атасыңар, аялдардын кандай сөздү колдонсак болот экен? Аялдардын
жалпылыгын алып келет экенсиңер деп атасыңар бизди деп. Баарыңардын аялдарыңар баарыңардыкы болот деген. Аялдын баары баарыбыздыкы болот деген сыяктуу, аялды буюм сыяктуу болупчу. Булардын айтканы ал эмес эле да. Азыр биринчи бул немесин айтып алайын. Аялдардын жалпылыгын алып келет экен деп атасыңар деп. Өзүңөрдү карачы, көп аялдуулукту алып келет экенсиңер да. Бул менен болобуз деген сыяктуу көп аялдуулукту. Азыркы доорду өзүңөр эле карагылачы, ансыз деле көп аялдуу доордо жашап атасыңар дейт. Буну менен Маркс менен айтып атат. Ар бир ошол доордо азыр деле андай көрүнүштөр көп эле болуш керек. Ар бир эркектин бирден аялы бар деп коелу. Ойноштор бар. Көптөгөн ойноштор бар. Ушул силерге көп аялдуулук деп атат Маркс. Бул сын пикири негизи ал жерде мен айтайын деп ачканда Энгельстин ушу жанагы эле биз айткан китебинде деле бар, башка жерлерде бар. Аялдардын жалпылыгы эмес бул. Ал мезгилдеги мисалы Толстойдун деле чыгармаларын алып карайлы. Анна Каренина эмне жөнүндө негизи? Анна Каренина бир аялдын күйөөсүнөн ажырашуу ала албаганы жөнүндө да негизи элечи. Христианчылык, католик чиркөөсү качан уруксатты берди билбейм. Жакынкы доорго чейин эле православ орустарда деле бар эле да. Аялга ажырашуу берилбейт да, укук эркекке берилген дагы ажыраша албайт. Ушул жөнүндө болуп атпайбы Толстой? Ошол доордогу нерселерди ушу Маркс менен Энгельс дагы жазып атат да. Бул нике деген нерсе адамды аябай мындай зордогон нерсеге айланып калды дейт. Чынжырлап салды. Чынжырлап салды деп атат. Эркек менен аял бири-бирин жек көрсө дагы ажыраша албай тургандай абалда болуп атат дейт да. Ошого эркиндик алып келели деп атат. Ажырашуу жеңилдесин. Же болбосо биз түшүнгөндөй нике болбосун, эркек менен аял өзүнүн чыныгы сезимдери менен сүйүүсү менен чогуу болсун деп атат да. Никенин ал мезгилдеги никенин зордогон чынжырлары эмес, чын атасы тапкан балага тиесиң деген бар болчу да. 20-кылымга чейин болчу да. Чын сүйүүсү менен жашасын экөө дейт. Анан ажырашып кете турган болсо кете берсин, башка бирөө менен чогуу болсун деген. Мындай ойлосоң, үй бүлөнүн ошондой абалын көрүп, ойлоп айтылган ой да негизичи. Анан ушул нерсени жана бурмалаганда аялдардын жалпылыгын алып келет экенсиңер деп. Бул большевиктер Орто Азияга келгенде дагы айтылган нерсе да. Бул нерсе большевиктер аялдар арасында ар кандай кампанияларды уюштуруп жүргөндө аялдарга карата ошо Орто Азиялык биздин ата бабалардын айткан сөзү болгон. Силерди аялдарды алып барып туруп ошол жалпы силерди колдонот деген сыяктуу аялдардын жалпылыгын алып келип атат булар деген ойлор биздин убакта деле бул жерде айтылган. Чыгармаларда барбы? Дагы кандай ойлор бар? Ушул Энгельстин жанагысы боюнча айттык. Маркс анан ошо Маркс бүттү, болду деген көрдүк да деп айттык го. Неге десем, коммунизмди алып келди. Коммунизм бүттү себеби деп. Коммунизмди алып келбегенин көрсөттүк а Маркс негизи ким экенинчи, коммунизмге барабыз деп атат, бирок капитализмдин илимин жасап атат да. Анан Маркс дагы, Энгельс дагы, Ленин дагы убагында айтканда кандай болот коммунисттик доор дегенде. Аны азыртан туруп айта албайбыз деген. Ошол убакта элдер ошол убакыт келгенде өздөрү чечип алат кандай доор болорунчу. Өздөрү чечип бар да. Ал тургай азыр марксизмди сындагандар көп деп атпайсыңбы? Советтер Союзу кулаганда деле Советтер Союзу марксисттерди марксист эмес, алар башка сен айтып аткан большевизм дегендей немелер сөздөр айтылган да. Анан 94-жылы Горбачев немеге барган экен? Түркиядагы Орто Доо университетине, техникатын же болбосо Мрамор университетине да. Анан ал жакта солчулдар бар да, марксисттер, анан аяга каршы болушуптур да. Келбесин, бул келбесин десе. Горбачев бар, силерде дагы деле солчулдар барбы деген экен да. То есть марксизмди идеология катары кармаган өлкөнүн акыркы биринчи жана акыркы президенти өзү ошондой ойдо болуп атат да. Советтер Союзу жок болду, демек марксизм жок болуш керек дегендей ойду кармангандай мааниде сүйлөп атпайбы? Дагы деле барбы ушунда силерде марксисттер дегеничи? Ошондо то есть Маркстан бир барак окуп алган киши Маркс бүттү, себеби коммунизм бүттү деп айтып берет да. Марксты барак окуп алып туруп анан айткыла деген жокмун. Окубаса деле айта бериши мүмкүн, себеби деген илим негизи ошондой да. Биз тамагыбыз ооруганда врач цитрамон деген дары бар, же болбосо башка дары бар. Неме баш ооруганда ошону ичебиз да. Өзүбүз барып текшерип албайбыз да, туура ошол сыяктуу эле бул илимде деле марксизмди
сындаган кишилерге ынанып туруп ошолордун сөзүн айткан киши бар. Ага каршы эмеспиз, айта бериши мүмкүн. Бирок анан экинчи нерсе ошо Маркстын бүттү боюнча, коммунизм бүттү боюнча. Коммунизм бүттү эми көрдүк да болбойт экен деген нерсе деле мындай карасаң, бул лекциянын максаты Маркстты сындаш эмес. Максаты Маркстын макташ эмес. Болгондой көрсөтүш да максатычы. Анын Советтер Союзу бүттү, демек Маркстын идеясы деле коммунизмдер болбойт экен деп айтса болбойт да негизичи. Коммунизм бир неме болду да, мындай бир кылып көрдү. Бул Советтердин тажрыйбасы. Андан башка тажрыйба дагы иштебей калат дегенге. Скандинав социализми деген бар азыркы кезде, мисалы үчүн болуп атат экен четинен деген өлкөлөр бар да. Ошо Советтер кулады, андан кийин болбойт экен деген деле болбойт. Антип айтканча ал жоопкерчиликти мен өзүм алгым келбейт да. Биздин коомдо деле көрүп атабыз, 10 жыл парламенттик системада иштеп, анан кийин болбойт турбайбы деди. Сен иштеткен жоксуң да. Иштетпей туруп анан кантип немеге болбоду деп айтканга укугуң бар да. Өзүң иштеген жоксуң, иштеткен да жоксуң парламентаризм. Өзүң туулуп аткан деле парламентаризм бетине жастыкты коюп туруп, муунту өлтүрүп коюп туруп, анан кийин болбойт экен го, көрдүңөр го деген канчалык туура деген нерсе да. Ошол нерсени айткым келди. Азыртан туруп эч нерсе айта албайбыз да, болбойбу. Анан дагы моундай нерсе бар. 20-жылдын ортолоруна чейин ошол төңкөрүстүк немелер, көңүлдөр, ошондой ойлор болуп келген да. 20-жылдын ортолоруна чейин, анан кийин өчүп кетти да. Неме Европаны айтып атам. Европанын батыш чөлкөмүндө Советтер болгондо ал жакта аябай таасирленип, ар кайсы өлкөлөрдө болгон да мындай нерселер, төңкөрүш деген аркасы менен жүрүп. Бүгүн алдай нерсе жок да. Жайлап калды, төңкөрүштү ойлогондор болсо керек, бирок көпчүлүк эмес да азыр. Себеби мындай болуп атат. Маркстын доорундагы капитализм башка, азыркы капитализм башка да. Маркстын доору ошол капитализм акырагы ошо ишчилердин жакырчылыгын алып барат деп атпайбы? Бирок капитализм азыркы мезгилде ишчилерге да пайдасы тийди да. Ал мезгилдеги ишчилердегидей эмес, азыркы ишчилердин абалычы. 8 сааттык жумуш күнү аны да азайтабыз деп атышат. Социалдык камсыздоо, медициналык камсыздоо деген нерселердин баардыгы каралып калды. Дүйнөнүн басымдуу көпчүлүк өлкөлөрүндө бул нерселер нормага катары кирип калды да. Ишчилердин деле ошо акыбалы мурункудай эмес да. Бирок бул нерседе Маркстын аябай кандай чоң салым бар экенин айтып койгум келип атат. Таңбаш керек. Нерсеге алып келген нерсе негизи ошо Маркстын идеялары да. Сен ишчилерге ошондой шарт түзүп бербесең, эртең сенин ишчилер төңкөрүш кылат экен деген идеяны буларга берип атат да. Капиталисттер жинди эмес да, алар окуду да Маркстычы. Анан бүгүнкү абалга келип атабыз да, ошондо шарт түзүп бериш керек экен да. Ошо 8 сааттык жумуш күнү, аялдар мындай иштеш керек, мындай шартта иштебеш керек, мынча жаштан баштап жаш балдар мынча жашта калыптанып иштей башташ керек дегендин баарын акыры аяк ошол марксисттердин чоң салымы бар, ошол tutуп жүрүп бүгүнкү күнгө келдик да. Бүгүнкү күнгө келгенибиздин өзүн эле сен социалдык коомдо жашабасаң дагы, капиталисттик коомдо жашасаң дагы Маркстын чоң салымы бар да бүгүнкү абалга келишибиздечи. Анан ошол ушундай абалга келгенде ошо бүгүнкү күндөгү өзүн социалисттик идеяларга жакынмын деген, мисалы Европадагы изилдөөчүлөр же болбосо саясатчылар ошо төңкөрүштү эңсебей калганда, алар капиталисттик формацияда жашоого ыраазы. Алар эмнеге айланып калды? Ошо Европадагы көпчүлүк өлкөлөрдөгү социалисттик партиялар деп аталбашы мүмкүн. Көбүнчөсү социал-демократ партиялары же болбосо ишчи партиялар деп аталат. Бирок ошолордун максаты эмне болуп калды? Төңкөрүш же башка эмес. Ушул эле шарт түзүп берүү. Жашаганга ыраазы шарт түзүп бериш керек да. Ишчилерге шарт түзүп берүү. Аларды жанагы саатын азайтуу, профсоюздарды күчтөндүрүү, мисалы ошол жумуштан тышкары да башка мындай бир кандай десем, ишмердүүлүк алуу туурабы? Мисалы медициналык камсыздоо, социалдык камсыздоо, пенсия деген сыяктуу, жумушчулардын пенсия жашын жогорулатыбай кармап туруу деген сыяктуу, ушул сыяктуу нерселер менен алек болууга өтүшкөн да азыркы Европадагы солчулар деп коет. Марксты сындагандардын бири ушул айтып жүрүшпөйбү, тиги Улуу Британияда биринчи социалисттик же болбосо коммунисттик төңкөрүш болуш керек эле, себеби эң өнүккөн чеги ушул Улуу Британияда болгон жок. Демек марксизм иштебейт деген сыяктуу көз караштар бар да, бирок иштегенин ал азыр сен өзүң эсептеп айтып берген нерселерди биз марксизмдин аз да болсо мындай ишчилерге, жумушчуларга тийгизген салымы, жардамы катары карап койсок болот да.
толугу менен идея ишке ашпай калды. Ашпай калышынан бир канча саясий, тарыхый себептер, экономикалык, социалдык себептер болушу мүмкүн. Бирок дүйнө жүзүндөгү жумушчуларга, ишчилерге таасир тийдиби? Марксизм сөзсүз түрдө деп койсок болот да. Таасир тийди, анан бүгүнкү күндө деле баса коммунизм келет деп күтүп жүргөндөр бар бүгүн деле. Мессиядай экен. Капитализм дагы деле өзүн бышырып атат дегендер бар да. Бышырып бүткөндө өтөбүз деген кишилер дагы деле бар. Анан мурунку ошол Маркстын доорунда капитализм азыр эмес дедик, бирок ошонун дагы кээ бир көрсөткүчтөр дагы деле бар. Монополдошуу дагы деле бар. Карасаңчы болгондо да Маркстын түшүнө кирбегендей деңгээлде монополдошуу бүгүн бар. Жана Ипсос изилдөө институтунун жыл сайын чыгарып турат го. Канча болуп калды азыр? Дүйнөнүн 1% эли, дүйнөнүн 50% байлыгы ресурстарынын колунда калып тур. Деңгээлде монополдошуу эч качан болгон эмес да. Мен ошол үчүн айтып атам да, Маркс бул бир тектүү көрүнүш эмес. Ошого окшогон көрүнүштөрдү ушундай монополдошууну көрүп туруп, мына көрдүңөр, Маркс дагы деле актуалдуу деп айткан киши бар. Анан жанагындай ишчилердин абалын көрүп, жакшы абал деле болуп калдык. Марксты же жумшартыш керек, же актуалдуу болбой калды деп деле айткан кишилер бар. Интерпретацияга ачык да. Марксты бир тектүү түшүнүк катары кабыл албаш керек. Менимче Маркс келечекте дагы бизди көп жолу таң калтырат. Маркс айткан экен илгери эле деген сөздөр дагы деле көп болот деп ойлойм. Көп болот. Бирөөнүн сөзү бар. Маркс качан өлөт дегенчи. Идеялар эми. Маркстын идеялар капитализм жашай бергенче идеялар жашай берет. Туура эле, түшүнүктүү эле. Капитализмди изилдедиби? Капитализм жашаганча анын идеялары ошо жашай берет да. Туурабы? Анан Ханна Арендтин бир сөзүн айтып коеюн. Эгер Маркстын идеялары мындай актуалдуу болбой калгандай, өтүмдүү болбой калгандай сезилип аткан болсо, азыр ал Маркстын ошол актуалдуулугун жоготконунан эмес, аксиома катары илимге сиңип кеткенинен кабар берет. Көнүмүш адат болуп калган деген сыяктуу. Жыйынтыктасак мында. Жыйынтыгы ушул эми, аябай көпкө сүйлөдүк. Жакшы эле болду деген сеничтим. Кончаловскийдин анекдоту бар. Дүйнөнү өзгөрткөн еврейлер деген уктуң беле? Жок. Дүйнөнү еврейлер өзгөрткөн дейт Кончаловский, Андрей Кончаловский, режиссер. Муса дейт. Чындык бул жакта дейт. Анан Сулайман дейт, Соломон. Чындык бул жакта дейт. Анан Иса, чындык бул жакта. Анан Маркс дейт. Чындык бул жакта дейт. Анан Фрейд дейт. Чындык бул жакта дейт. Анан аягында эңгериш келтирип, достор, баары салыштырмалуу кеттик дейт. Ошондой сыяктуу. Жыйынтыктайлы. Салыштырмалуу түрдө балким Маркс келечекте дагы көп салыштырылат, көп талкууланат.